Жалгыздык бир гана жаратканга жарашат деген кеп бар эмеспи? Анын сыңарындай арабызда жүргөн жалгыз бой кыздарды жана жигиттерди бир ордого чогултуп, алар да бактысын тапса экен, өзүнүн сүйүктүүсүн таап бактылуу болуп кетсе экен деген ниетте ачылган НТС телеканалында. Деги эле Кыргызстаныбызда мына ушундай реалити долбоор бар экени кандай жакшы. Биздин азаматтарыбыз, айымдарыбыз жалгыз жүрбөш үчүн Кыргызстанда эң алдыңкы долбоорлордун бири биз жолуктук долбоору 1-сезондон 4-сезонго чейин жалгыз жүрбөй бириктирип, үйлөндүргөнгө себеп болуп өзүнүн кызматын кылып келет. Ушул убакка чейин биз жолуктук долбоор аркылуу себеп болуп баш кошкондордун саны 15ке жетип отурат Гүлназ айым. Ошондуктан биз жолуктук долбоорунун максаты жалгыздыкты жеңип, ар бир адамдын өз теңин табып берүү эмеспи? Дал ошондой изги тилек менен биз бул жолу дагы сиздердин колдооңуздар менен, ак ниет, ак баталарыңыздар менен бүгүнкү күндөгү катышуучуларыбыздын да теңин табуу максатында кезектеги НТС телеканалынын биз жолуктук долбоорун баштоо алдында турабыз. А биз болсо кайрадан эч чарчабастан бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Ушундай жагымдуу шаңдуу музыканын маанайында биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаевга кол чаап коелу. Жана ошондой эле өткөн чыгарылышта эске сала турган болсок, биздин Санжар катышуубузга таң калтырып, кечеги чыгарылышта Түштүк Кореядан Роза аттуу айым келген болчу. Дал ошондой биз кол чабуулар менен, динамика менен Санжар менен Түштүк Кореянын кызы Розаны тосуп алалы келиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз кийинки тосуп алуучу жуп болсо, биздин Наргиза катышуучубузга Өмүрбек мырза келген. Тосуп алыңыздар. Тосуп алыңыздар. Жана ошондой эле көптөгөн көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алган биздин Чынара катышуучу айымыбызга Аман мырза келген. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Албетте Аман мырзанын басканын көргөндө, сүйлөгөнүн көргөндө өзү көңүл ачылат эмеспи? Андыктан бүгүнкү эфирде ушундай жакшы маанайда Гүлназ айым. Баштайлы, сиздер болсо экранга жакыныраак келип бериңиздер. Сиздердин шаңдуу мына ушундай маанайыңыздар биз үчүн дем күч болот. Анда биз менен бирге болуңуздар. Биз баштадык. Биз баштадык. Экранга жакын келип беребиз. Эфирибизди баштоо алдында албетте сөзсүз түрдө апамдын чайына токтолуп өтпөсөк болбойт. Анткени өзүңүздөр байкап келаткандай, апамдын чайы биздин биз жолуктук долбоорубуздун эң башкы өнөктөштөрүнүн сап башчысында келе жаткан учуру. Андыктан, эгерде сиздин да үйүңүздөрдө жылуу атмосфера, балалыкка алып барган ушундай жакшы эмоциялар болсун десеңиздер, анда сөзсүз түрдө апамдын чайын ичиңиздер. Канат мырза. Сиз куйуп берген чайды ичкен кандай жакшы. Дагы куйуп берейин анда. Ооба, ушундай жакшы маанайда биз анда Аман мырза менен Чынара айымдын чайы ичиси кандай уланды? Аман мырза эмне дейт? Шугалчы. Экинчи жолу эфирге чыгып атасыз, кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок кандай десем мен мындай. Чынара айымдын талабына мен бир аз туура келбейт окшойм. Анан мен деле аракет кылайын деген, бирок кыйнабай эле коеюнчу дедим да. Башынан болбогону мен жөн эле өзүмдү зордоп, анан жөн эле баягы убакыт өлтүргүм, неме кылбай эле коеюн деп. Может, Кудай буйрса, башка деле бирдеке болуп кетер деп. Башка кыздарбы? Карап Жөн негизи, эң негизгисичи. Негизи бул Чынара айым экөөбүз негизи окшошуп эле талап негизи туура эле келчүдөй эле болуп аткан да. Бойлорубуз да сонун жарашып турат. Бирок эмнем жакпай калды билбейм, аны өзүнөн сураңыздар, ошол болду. Чынара айым келиңиз.
Бир жолу чайга чыгып келдиңиз. Саламатсыздарбы? Котман кеч барыңыздарга, жума күнүңүздөр менен. Биз таанышууга чыктык. Сыйлап келгенине рахмат. Өзү кантип буга чейин өзүнүн бир туугандарына, ата энеси баардыгы эле макул болуптур, бирок бир тууган карындашы, эжеси бар экен, каршы болуштур. Эми эфирге келүүсүнөчү. Ошолорго карабастан тоскоолдордун баардыгын жеңип келгениңизге ыраазычылык. Азыр бул жакта айтып атпайбы, Чынар экөө Чынараны өзүнөн угайлы деп ошого капа болбоңуз, бирок ачык айкын айтканыма. Экөөбүздүн жашыбыз тең экен негизи. Анан менин өзү жашоодо принципим мындай эптеп, септеп эле турмушка чыгуу деген бул мен үчүн эмес да. Ой жүгүртүүсү аябай сүйлөдү, баардыгын ачык айкын айтты. Жаш баладай ичи таза экен чындап. Адам катары сыйладым. Бирок бул мырзаны сүйлөшүп отурганыбызда мен адамдын энергетикасы деп айтам го. Көзүнө карап отурдум да, и наоборот менден сүрдөп атты. Мырзачы, мындай мен көзүнө карап сүйлөгөндө по энергетике мен күчтүүрөөк экенмин да. Анан өзү дагы айтты, аябай ой жүгүртүүңөр бийик экен депчи. Ошол себептен мен өзүмөн күчтүү мырзаны күтөм. Ошол. Туура эле, ошондой. Ошо негизи айымга билбейм, негизи эми келеби талапкер келбейби, негизи ушундай эле келет болуш керек, келсе деле бирөөчү. Анан кээде бир ой келди да, может бул айым ошо талаптары күчтүү, мен келгенде эле айтпадым эле, күчтүү болчу, бирок күчтүүсүнө карабай бир барып кийин өкүнүп калбайм, может барсам болуп кетет беле деп өкүнүп калбайын деген ой менен келдим. Туура, көрдүм. Көрдүңүз. Болгон жок. Эми Кудай буйруса, эми башка жактан болуп кетчү деп болот. Биз эми талапкерлер менен редакция ар дайым эмеде байланышта болуп турат да. Анан балким сиз дагы бир башка биздин айымдарыбыз жаап калса талапкер болуп келесиз. Же талапкерлерге эле кадимкидей катышуучудай деле мүмкүнчүлүк беребиз биз колдон келсе. Ошону биз сүйлөшүп атканда мен айттым да, ошо мурунку эфирде силерди жактырып калды катышуучулар, алып баруучулар дагы. Ошол себептен катышуучу болуп калыңыз келбейлеби дедим да. Кааласаңар, ошондой мүмкүнчүлүгүңөр бар десем, ал нерсени ойлоп турмун деди. Эми сүйүүгө ишенесизби? Ошо мен өзүм бирөөнү аябай катуу мындай сүйүп, жүрөгүм жарланып көргөн эмес, ошон үчүн мен пока айта албайм да, ошо. Айта албайсыз. Айта албайм. Жашоо 32-ге чыккыча бирөөгүн сүйүп көргөн эмес белеңиз? Сүйүп көргөм. 5-6 жыл мурун да, бирок. Кандай болду эле ошондо? Сиз сүйүүдөн мындай быштыңыз беле ошондо же кыйналдыңыз беле? Кандай десем, мындай өзүм кичине жакшы аракет кылбай койдум окшойт ошо. Ошентип мен өзүм ушинтип ойлойм да ошо. Ошол. Чынар айым, сиз ойлогондой эле жөнөкөй кыз бекен? Биринчи чыгарылышта айтып кеткенде, биринчиби кайсы чыгарылыш? Ошондо айтып кеткенде эле баары бир эмеси бар экен, өзү айткандай ошо бир кандай бир өзүнөн күчтүүрөөк мырзабы же билбейм. Мени биринчи болуп кичине сүрдөп эме кылганга бул слабый деп ойлоп койду окшойт, мен ичим оюнча да. Бирок мындай жакшылап деле таанышып, эми бир чайымды ашып кетсе, чай 10-15 экен, ал 15 чайга тиги мындай ачылганга деле жетишкен жокмун сөзсүн ачыгы. Эми бул эме да кээ бир адам бизде ушундай катышуучулар талапкерлерге мүмкүнчүлүк берет бир чайга чыкканга. Анан бир чайдан кийин бизге келип айтса, биз ошого түшүнүктүү болот ошол нерсечи. Анан эми сиз мындай да, сизге азыр биздин көрүүчүлөрдөн суктанып атканда, редакцияга байланышып атканда айымдар көп болуп атат, ушул бала жакты, ушул бала менен таанышкым келет. Сиз жөнүндө мындай турмушка чыгам деген кызыгып, мындай турмушка чыгам деген кыздар да көп болуп атат да. Мен ойлойм, эми сиз Чынар айым менен эле токтобойсуз да. Токтобойбуз. Эми келдик, эми уже до конца кетем го дейм, Кудай буйруса. Жок. Эфирге келип бактыңызды тапкан жактыбы сизге мындай? Негизи бир чындыкты айтып коеюн. Мен бияка келем деген вообще менде ой болгон эмес, биринчиден. Анткени мен тетиги алыста жүргөндөн бери көрөм, биринчи сезондон бери. Бирок биринчи сезондо жана ким эле? Айзадай деген айымга бир келейин деген бир ой болгон. Бирок анда Сахалинде болуп, алыста болчумун. Анан ошо келейин деп анан бирок алыстан жумушума байланыштуу. Келсем
баягы срочно кайра кеткенге болобу болбой калабы анан деп баягы кичине тартынуу болдубу же кандай болду анан барсам жөн эле банкрот болуп каламбы эми ошондой болгондо анан келбей койгом да ошол. Анан өткөндө ошол редакция эжеге ошо бул деле күтүүсүз болду, бир сыныпты айтпайын. Атайым мен именно мондай келем деп жүргөн эмесмин, бирок бул айым келгенден бери көрүп жүрдүм. 4 сезондон келгенден көрүп аттым, талаптарын бир эмес. Может туура эмес угуп албайын деп ошол биринчисинде кичине таанышуу эле болду окшойт. Анан экинчисиндеги жана айтып аткан сөздөрүн кайра угуп аттым да, талаптарынчы. Туура айтып атабы же, туура мен туура келемби деген сыяктуу ошондой болуп атты анан. Тарынган жоксузбу Чынар айымга? Жок, мен жана айтпадым беле. Мен даяр болуп келгем экинчиге. Өзүм деле жүрөк сезип аткан ошо мындай болобу болбойбу деген сыяктуу болуп аткан анан. Аз көптөгөн каттар жазып атпайбы? Сизди аябай жакшы көрүп калды да элдерчи. Аман мырзаны алып калгыла, эфирге аябай жакшы болот экен деп. Анан сиз өзүңүз катышуучу болуп мындай бактыңызды сынагыңыз келеби? Биз сизди алып калабыз деген жок, бирок мындай калды отурду. Бирок чындыгында мындай мен именно Чынар айымга деп эле келгем. Анан катышуучу болуп калам деген ойма келген да эмес. Анан эгер турбосо калам. Бизде дароо эле аябай чечкиндүү мырза экен, дароо эле ойлонуп көрөйүн дегенге да бизге мүмкүнчүлүк бербей жатат. Андыктан албетте биз редакция менен сүйлөшүп, бир акылдашып туруп, анан кийинки чыгарылыштарда балким катышуучу болуп калат же болбой калат, эми балким аны чечебиз, чогуу чечебиз. Негизи Канат мырзанын да айтканында жан бар. Чынында буга чейин да канча талапкерлер келип атат, буга чейин бирок арасынан өтө лидер деп коет го, баягы чечкиндүү, таланттуу, анан кийин ушундай жалпы баардык катышуучуларга дароо жаккан, студияга жаккан, анын арасында албетте сөзсүз элге жаккан, өтө көп пикир жараткан мырзалардан болуп атасыз. Ошондуктан бул сунушту редакция менен биргеликте ойлонуп көрүүнү туура деп чечтик. Эмени карасаңыз мына сүйлөгөн сөздүн ордуна сүйлөп туруп унчукпай калат турган эле сүйлөгөн жерден сонун сүйлөйт экен. Ошон үчүн да көрүүчүлөрдүн көбү жакшы көрүп атат окшойт да. Анан биз эми мырза, сиз негизи эмнеге да шыгыңыз бар? Музыка жагына шыгыңыз бар? Спортко шыгыңыз жок экен, баягыда айттыңыз. Музыка жагынан мындай кандай ырдайсыз? Эме деп ком тиги ошо. Бош убактарда көбүнчө ошо ырдайм, аккордеон чертем, гитара менен ырдайм. Анан бирок азыркы ырларды көп ырдабайм, ачык айтканда. Бирок азыркы ырчынан баягы ырларын угам, мына Гүлназ айымдын ырларын баарын угам, мындай. Анда точно кала берсин болду. Бул көбү жанагы гитара менен же кандай аккордеон мындай эскирээк ырларга көбүрөөк басым жасайм да ошондой. Анда биз кол чабуулар менен Аман мырзадан бир сап ыр суранып кетпейли. Бир куплет. Ушунча катышуучу суранып атат. Кааласаңыз бул жакта живой музыка менен Эрлан Тогузбаев ойноп берет. Таптаза көркөм ачылып, жипары таңкып чачылып, жайнаган кызыл гүл көрдүм, жетпедим ага ашыгып, жетпедим ага ашыгып. Ошо бир куплет. Керемет. Улантып деле коюңуз, телефон келип атпайбы? Унутуп атасызбы? Жок, унуткан жокмун. Бирок абдан сонун ырдайт экен, өтө. Чынар айымга эле арнап ырдап аткандай болуп сезилип атат. Ошого силе жүрөгүм ортодо. Анда тиги башкары ырдап берейин. Башка Ошо баягы кайырма жагынан кичине адашып кеттим. Токтобой эле ырдай бериңиз аягына чейин. Микрофонду кичине өйдөрөөк кармап койсо. Бул ыр жана Ардагым деген, Кубанжан Дүйшөбаев деген биздин айылдык 89-чу именно мен айылдык байкемдин ыры, ошо Ардагым деген. Керемет. Анан ошо ушул ыры чыккан боюнча ал ошо Москвага кетип калып, азыр ошо бойдон аракет кылбай калып кетти окшойт. Анан ошону эч ким ырдай элек, ушу мен ушул жерден биринчи жолу аракет кылып тырбаңдап көрөйүн деп ком.
Ардагым дегендер ошо Кубанжан Дүйшөбаевдин. Башын унутуп калдым, башы. Эстедим. Жактырганын агым, жалоруп карадың. Сен экем чырагы, себеби санамдын. Канбастан кумарым, жагымдуу караның. Өзүңдү жоготуп, көңүлүң бурамын. Үмүттөнүп жаным, колуңду сунамын. Кыя албай сени, сүйкүмдүү ардагым. Менин сага айтарым, бөлүнсө карагым. Ушуларды сага арнадым. Канат байлап бирге учар белең жаным. Жаңсам кечирип унтар белең жаным. Кыйынчылыкка бек турар белең жаным. Бөлүп сарсанамды угар белең жаным. Улап алыс кетсем күтөр белең жаным. Тезирээк келсе деп күтөр белең жаным. Нажан унутуп калдым, короче, ушу. Баракелде. Чынар айым өкүнүп аткан сыяктуу болуп атчы. Эрте чечимге Эрте чечим. Че убакыт берели эле. Албетте, чындыгында биз ар бир катышуучу ушундай болушун каалайбыз да. Өзүнүн оюн эркин айткан, ырда дегенде дароо ойлонбой ырдаган, ачык болгон, мисалы. Биз мына моларга 2 сезон отуруп араң ачтык да, 2 сезон акыркы 4 сезондо араң ачылып атышат. Сиздин өзгөчө Кээ бирөөлөр эң ачылып атат окшойт. Кээ бирөөлөр эң ачылып атат. Сиз дароо эле ачылганыңыз бизге жакты да. Анда, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ой пикириңиздер маанилүү. Биз жолуктук долбооруна Аман мырзаны катышуучу катары калтырыңыздар деген суранышыңыздар, же болбосо сунушуңуздар, пикириңиздер болсо, сөзсүз түрдө пикирге жазып өтүңүздөр. Сөзсүз түрдө эске алынат. Анда кол чабуулар менен биз Аман мырзаны эфирден сырткары узатып коелу. Жакшы, барыңыз. Мага чай бербейсиздерби? Берген жокпузбу? Келгиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул реалити долбоор. Ошого карата Аман мырза да бизге тийишип чай бербейсиңерби дейт. Башкаларга берип атасыздар. Сиз балким катышуучу болуп келип калсаңыз, чай сизде көп болот ар дайым. Бул сизге болсун. Чоң рахмат. Редакция менен байланыштырабыз, Баракелде. Чынында бир канча жашка келсек дагы жан дүйнөсү жаш баладай таза, аппак, аруу, тунук деп айтсак болот. Биринчи сүйлөп туруп анан ойлонгон адамдар болот го, жаш бала кезибизде ушундай болобуз го. Дал ошондой жакшы сапаттарга ээ мырзалардан экен. Өтө таланттуу экен да. Бардык жагын билет экен, сезет экен, ачык айтат экен. Мисалы, Чынар айымга да аябай оңой болду го дейм да, мындай 2 жолго түшкөнгөчү кыйнаган жок чындыгында Чынар айымды. Бардыгы сонун болду. Ооруктан орун алып бериңиз, сонун баланы кетирийдиңиз. Кийинки чыгарылыштарда билебиз эми, келеби же келбей катышуучу болуп, анда биз Гүлназ айым эфирди алдыга карай улайлы. Келиңиздер анда мына ушундай жаркыраган жакшы маанайда программабызды андан ары карай улантуунун үстүндө биз албетте бул жака биздин жана үлгү тутчу деп койсок дагы болот, кыргыз тил жана адабияты боюнча сонун өздөрүнүн сөздөрү менен эсте калган, элдин эсинде калган. Бир дагы орусча аралаштырбайм окшоп, таза кыргызча, нукура кыргызча сөз баккан деп да айтсак болот. Адилет жана Мадинаны чакырып коелучу. Келиңиздер. Кош келдик, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы жалпы көрүүчүлөр, кыргыз элим. Саламатсыздарбы? Биз дароо эле видеодон баштабайлыбы, кандай дейсиздер? Видеону көрүп анан сүйлөшпөйлүбү? Макул, видео бар, Видео бар. Көздөрү күлмүңдөп жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа баш ийип бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашы
Кадырбай билеп турган Биз жолуктук миллиондордун арасынан Урматтуу көрүүчүлөр, бул эми кол кармашып жүргөнүңөр жакшы, бирок изменияда эле го, бирөөнү издеп жүргөн эле кайгылуу. Кимдин идеясы бул? Аягы эмне менен бүттү десеңиз. Аяк ким, ошондо аны кимге окшоштуруп атасыздар катышуучулардан деле? Мен Жок, өзүмчө сезим окшойт, булардын сезими алдыга карай сүзүп баратат окшойт. Ал тиги сезими жалгыз го тиги. Анчалык деле чоң маани жок бул видеодо. Экөөнүн бир ою бар да, мири бар да, ошонун ичинде тартылган видео булчу. Биз түшүнбөйбүз анычы азыр. Келиңиздер. Огалы? Жок, бул видеону тартканда тилектер менен чогуу болчубуз. Анан жакшынакай бир мындай көңүлдүү бир видео тарталы деген оюбуз бар болчу. Анан тартып атсак эле мондан басып келебиз, тарткыла дедик да. Анан тартып келатсак эле тилер бизди тартып келат, баягы жаныбар кетип барса ошону тартып жүрүшөт экенчи. Мону карасаң депчи. Анан күлкүнүү болсун деп кошуп койгонбуз кадрга. Ошол эле. Андай деле чоң маани жок. Тилек кайсы жакта жүрсөңөр бузат экенсиңер дей бардыгын. Анда видеодон сырткары мамилеңиздер кандай уланып жатат? Бул жакта биз байкашыбызча жетелешкен деңгээлге жетип калыпсыздар, Кудай насип кылсын, куткулсун дейли. Кандай болуп атат мамилеңиздер? Мамилебиз жакшы. Тааныштык. Экөөбүздүн ортобузда мындай түшүнбөстүктөр деле болгон жок. Байкаган чыгарсыздар. Бардыгын түшүнүп, Мадинадагы мындай кыракы айым экен. Жол берген жок. Мисалы үчүн ортодо ооба таарынышууга, түшүнбөстүктөргө бир илинчектер болду. Бирок учурунда аны алдын алып, айтып, мындай болуп атат, ушундай болуп атат деп сүйлөшүп чечишип алдык да. Бир маселе Мадина тараптан эфирге каршы болгон окуялар болуп атат. Эфирге барбай эле кой, ушу менен токтот болду депчи. Эфирден сырткары мамилеңиздер жөнүндө айтып бериңизер. Эфирден сырткары баары жакшы. Мадина, келиңиз. Мадина. Биздин Адлет кандай мырза экен, эфирден сырткары жашоодо кандай экен? Сиз көксөгөндөй, издегендей, күткөндөй сапаттар бар экен? Биз жолуктук деген передачага, анан ошол жактан башында мен биринчи сезондон бери көрүп келем да, биз жолуктук десе көп түшүнөр чүмесмин да, эмнеге биз жолуктук депчи, башка аттандаса болмок беле дегендей болупчу. Анан азыркы экөөбүздүн абалыбыз биз жолуктукка да төп келгендей болор, ар сайын ар эфирде ушундай эстейм да. Себеп дегенде Адлет мырза окуган университет, Манас Ататүрк университетинде, мен ошол жакта жашагам да. Анан ошол жактан көп эле көчөлөрдө бир эле өтүптүрбүз, бир далай жолу. Бирок бир да жолу мынтип жолугушпаптырбыз да, бир да жолу неметпепиз. Эгер сырттан жолукканда бир башкача, байыр таанышпайт болушубуз керек деп ойлойм да. Ошондуктан бул долбоор реалити болуп, биздин мамилебизге чоң салымын кошуп жатат деп айтсам болот. Себеп дегенде башында мен келгенде ушул жакка калам, ушундай талапкер болуп деген оюмда жок эле, бала кыял ою менен эле эмне болуптур, эфирге барса деп эле келип алыптырмын да. Жөн эле Адлет мырзанын баягы иш чарасын, чыгармачылыгын, сырттан талантын баалап келген болчумун, күйөрманы катары. Анан кийин аябай резонанстар жаралдылы үй бүлөмдөчү. Эмнеге бардың, долбоордун деген бул жакта эрежеси, негизи эле долбоордун өзүнүн передачага талабына ылайыктуу талапкер болуп келеткенсиң да, таанышууга келеткенсиң да, өзүңө жар издеп келеткенсиң да. Анан ошонун бардыгы кийинчерээк жеткенде мен Адлет мырзага бардыгын айтып түшүндүрүп жаттым, ошондо колдоо көрдүм аябай. Биринчи эле келишпестик, түшүнбөстүктөр болгондо эле ошо бардыгын оюмду төкпөй чачпай айтып берсем, бардыгын угат да. Угуп, ийне жибине чейин угуп бүткөндөн кийин анан өзүнүн оюн айтат. Анан ошол мезгилде мен баягы эмоцияга алынып турганда бирдемкени мен угуп койгондо эле мен куштар болуп калам да, ыраазы болуп калам. Ошондой жакшы сапаттар бар экен. И дайыма сыйлап неметет. Мисалы келгенде башында мен бул адамды тааныган жокмун, бул адам мени деле тааныган жок. Анан мен күткөн эмесмин, что биринчи эле жолугушууда баягы чайга чыгабыз депчи. Ошентип чайга чыгалы деп экөө сүйлөшүп атканбыз. Анан сурап калдым, ишиңиз бар беле сиздин, капилеттен неметип калганда дегесем, ооба бар болчу бир ишим деди да, чалып билейинчи деди. Анан билгенде ошо иши чыгып калганда, мынага чейин айткам да, эгер ишиңиз
тигил жака баргандан чайлашып отурганда ишиңизге чакырып кала турган болсо ошол жактан кетип калсаңыз, капа болуп калмакмын, алдын ала сүйлөшүп алганыңыз жакшы болду десем, ошонун баардыгын баягы акылга салды дагы ошол жактан ишин менен сүйлөшүп, иши чыгып калды, анан ошол жактан ишине кетти. Мени болсо таксиге салып койду. Таксидин дагы акчасын өзү төлөдү. Мен үйүм алыс да өтө алыс болгондон дайыма ал жакта деген кымбат чыгып калат акчасы. Анан ошо такси мырза менен аябай жакшы сүйлөшүп, өзүм отзыв калтырайын деп аткан болчумун такси мырзагачы. Ошентип атсам, ал айтып калды, что бардык немесин баарын төлөп койду, төлөгөндө да ашыгы менен төлөдү деди. Ошондо мен жоомарттыгын, адамгерчиликтигин байкадым. Андан тышкары өзүм мен чакырбагандыктан отзывду мен калтыра албайт болчумун да, ал нерсени унутуп калыптырмын да. Анан отзывду мен айта электе эле, шак үйгө барганда эле жеттиңби деп сурады. Жеттиңби деп сурап, андан тышкары ошо отзыв калтырып коеюн деп өзү айтты да. Мен оюмдагы нерсени айтканымдан мен бул мындай экөөбүз издешпей табышыптырбыз дегендей нерселер келди да. Ушундай дагы көп жакшы сапаттары бар. Эми сиздин ата энеңизге токтоло кетип турган болсок, үйдөгүлөр эмне себептен каршы болуп атат? Мисалы, башында каршы болсо тура, эми башында сен ошол жака өзүң бардың да деп каршы болуш мүмкүн да. Бирок сиз келдиңиз, бирок мамилеңиздер уланып кетти да. Уланып кеткен Адилетке каршы болуп атабы же эфирге каршы болуп атабы? Жок, Адилет мырзага эч кандай каршылыгы жок. Негизи эле эфирге каршы болуп атат. Мен баягы ушунча жашка келип, бириз менен чыгып, бириз менен кирип жүргөнгө, менден мындай нерсени күтпөгөнгө деп ойлойм. Туугандарыбызданчы дайыма эле ушул баталар айтылып, дайыма эле тилек тиленип, турмушка чык, эми уза турмушка дегенде мен так секирчимин да өзүмчү. Жок, мен турмушка чыкпайм, азыр даяр эмесмин деген сөздөр көп айтылчу да, өткөн передачада айтылгандай элечи. Анан эле бул жакта жүрсөм эле, баягы менден күтпөгөнгө биздин дагы үйдөгү өзүнүн аксакалдары, асыл баштуулары бар. Алар акылга салып чоң резонанс жаратты да, алардын талабына туура келбей калды. Бул жакта мен өзүмдү укмуш акылдуу деп сезбейм, бирок баягы чет жакты көрүп калгандан кийин ал жакта мындай көрүнүштөр, мындай передачалар байма бай эле болуп турат да. Ошондуктан мен деле бул нерсеге түз карачумун. Болгону гана передача, бул кылмыш кылгандык эмес деп ойлочумун, бирок ушундай түшүнбөстүктү күтөм деп аябай таң калдыштуу болду мен үчүн дагы. Ар бир эфирге келишим абдан кыйын болуп турат. Үйдөгүлөрдүн ушунча түшүнбөгөнү мени аябай капалантат да. Өткөн закрытый показда дагы ушундай бир случай болду, что ошол учурда мен уктум. Анонс чыкканда аябай талкууга алынып, ошол жактан билинип, ошол жактан мага аябай жазып баштады үйдөгүлөр. Эмнеге бардың деп суракка жооп алганда, кино бир тең болду. Кинодо кармандардын окуясы бир тең, өзүмдүн окуям бир тең, көз жашым төгүлүп жатты да. Ушунча бир ызага батып ыйлап аттым. Ошондо Адилет мырза жанымда болчу. Бир үн сөзүмдүн сурабастан түшүндү ошол жактан. Туруп кетким келди аябайчы. Анан ортосуна да отуруп алып турбуз. Залдагы чоң экен, анан кантип туруп кете алмай элем. Туруп кете албай турсам айтты, узатып коеюн деди. Ошол жактан чыктык. Ошол кинодон баштап остановкага, аялдамага чейин мен токтобостон ыйлап бардым. Ары бери өткөндүн баары ойлоду болуш керек, ойлатып салды депчи. Бирок бир үн сөз сураган жок. Анан бир жерге кирип эс алып кичине чай ичип ал деди. Анан чай ичип отурганда акылын айтты да мага, мындай деди: "Ооба, албетте жаныңда туруп бере алам, кандай окуя болбосун. Ийниңди баягы жөлөк кылсаң болот мага депчи, башыңды жөлөк кылсаң болот" деп айтты. Бирок сен дайыма өзүң чечесиң деди да, өзүң жалгызсың деди да бул немедечи. Башында тиремес түшүнүп алып тарындым. Эмнеге ушинтип айтасыз депчи. Бирок азыр ойлоп көрсөм эң туура чечим деп кабыл алам. Себеп дегенде Адилет мырза башынан эле айткан, мага өзүнүн оюн так билдирген, өзүнө туура алган кыз керек деп айтканда, мени ээрчип бардык неме милдеттүүнүн бардыгын, кээде аялдар болот, айымдар, эркекке өткөзүп берип коебуз да, бардык жоопкерчиликтин бардыгынчы. Анан өзүбүз акырындан өчүп баштайбыз да. Вот ошондон алдын алып, менин алым жете турган иштерге кийлигишпейт экен да. Менин алым жете турган иштерге кийлигишпейт. Анан эле ошол жактан чектен чыгып баратса, анда өзүнүн баягы эркектик мүнөзүн көрсөтөт да. Вот ошол эркиндикти сезем да жанында жүргөндөчү. Оюмду дагы кенен айта алам, кылык жоругумду да көрсөтө алам, бардык нерсени түшүнүшө алабыз деп ойлойм. Бирок бунун бардыгы баягы эркек мырзанын айымга болгон сыйы,
деп билем. Сый көрсөткөндү билет экен. Ыраазымын албетте. Алгач эле ошо Аллахыма ыраазымын. Ушундай адамды жаратканына, негизи ушул проект баардыгын жаратылып, баардыгы ушул Аллахтын эсебинен болуп жатат да. Андан тышкары ата-энесине ыраазымын. Ушундай баланы тарбиялап, эрезеге жеткирген, баягы таалим тарбия берген, өзүнө дагы чоң ыраазычылык. Себеп дегенде адам болуп жаралгандан кийин анча-мынча кылык жоругубузга ата-энебиз дагы жооп бере албайт. Адамдын өзүнөн болот, өзүнүн үстүнөн жогорку деңгээлде иштеш керек. Бирок мунун баардыгы баягы сый мамиле менен, кыска болгон сый мамиле менен, сезимдер менен алмаштырбаш керек. Мен аны так даана билип жатам. Ошондон азыр Адилет мырзанын сезимдери барбы, жокпу, мен өзүм деле чындап билбейм. Аны буйруса шашпай дагы ачыкталат болуш керек деп ишенем. Эми албетте сиздин туугандарыңыздын да оюн сыйлайбыз. Бирок Адилет мырза айткандай, өзүңүз бардыгын чечесиз. Эми тоскоолдуктар жаралат да. Ар бир адам баш кошуш үчүн, сүйлөш үчүн тоскоолдуктар жаралат. Эгерде ошол тоскоолдуктарды жеңип өтүп, бардыгын элдин алдына реалити болуп элдин алдына чыккандан кийин Адилет менен бардыгы ачык айкын сүйлөшөм десеңиз дагы биз колдогонго даярбыз да. Анткени бул долбоор туура айттыңыз, бул кылмыш кылуу эмес, бул долбоорго келген адам бир гана түзөлөт. Артка кетпейт да. Эл карап атат, эл минтип атат, оңолот, түзөлөт, кийинген кийими өзгөрөт, сүйлөгөн сөздөр өзгөрөт, айланасындагы достор өзгөрөт. Анткени эл тааныйт. Эл тааныган адам бул элдин адамы болуп, өзүнчө бир личностька айланат да. Учурдан пайдаланып, мына ушундай жакшы кызды тарбиялаган ата-энеңизге кайрылып өтөлү. Чынында эле өзү айткандай эч кандай кылмыш эмес. Кызыңыздар биринчи эфирге келгенде эле бир сөзү мага жагып калган. Мен экрандын артында отуруп, Адилет мырзага мендей адам, инсан бар экенин билгизип коюу үчүн гана келдим. Күйөө издеп, же болбосо мындай бир олуттуу кадамдар, бирок ошол эле учурда таңуулап, оюмду таңуулап, мына мен бармын деп эмес, болгону ушундай эле бар, калган кыймыл-аракеттин бардыгы мырза катары Адилет тараптан болот деген сөзү аябай жаккан. Демек сиздер кыракы мына ушундай сиздерди уят кылбай турган, башыңыздарды жерге салбай турган жакшы кызды тарбиялапсыздар. Андыктан кызыңыздар дал ушул биз жолуктуу аркылуу бактылуу болуп кетсе, өзүнүн бактысын таап кетсе, анда биз албетте кубанычта болобуз. Бирок мырза биринчи кадам таштады деп эсептей бериңиздер. Анткени Адилет эң биринчи болуп ушул студияга бактымды издейм деп келген. Бул болгону биз көпүрө себепчи болуп атабыз. Себепчи болуп атабыз. Гүлназ айым айтканда кошулуп кетебиз. Биз жалпы катышуучулар Мадинага мүмкүнчүлүк бериңиздер, урматтуу туугандар. Адам бактысын табыш үчүн эркин болуш керек. Анан Мадина биздин көзөмөлүбүздө, Адилет да биздин көзөмөлүбүздө, биз эле эмес, элдин көзөмөлүндө, элдин көзүндө дегенде, элдин сөзүндө дегенде. Ошондуктан мен ойлойм, мурдагы жашоо менен салыштырбаш керек, азыр жашоо бөлөк. Ушундай биз өз теңибизди тапкандан тартынбай, коркпой издеп калдык. Анткени адам бактылуулук үчүн күрөшүш керек экен да. Анан биз да Мадинанын бир туугандарына, ата-энесине кайрылып кетебиз. Биз тараптан колдоо аябай сонун, эми сиздер тараптан колдоо керек го деп ойлойм. Мен да кошулуп кетейинчи ушул темага. Чындыгында Мадинанын ата-энесине, бир туугандарына ыраазымын. Мен дагы ушундай кызды тарбиялап чоңойткон. Анан ал адамдарды да түшүнсө болот. Баягы бизде терең стереотиптер бар да, кыз киши биринчи барып эркекке сезимин билдирет деген эмне деген ушундук депчи. Ооба, бул нерсе Мадинанын чечкиндүүлүгү, Мадинанын өзүнүн жашоосуна болгон жоопкерчилиги, өз бактысы үчүн күрөшүүсү. Анан мага мисалы талапкер болуп келгенин, ушул аракеттерди кылганын мен баалайм, сыйлайм, урматтайм жана Мадинаны мен бир капага калтыра албайм да. Ошондой. Ушул кадамдар үчүн капага калтыра албайбыз, Ооба, ушул чечкиндүүлүгү үчүн мен в обиду не брошу дейт го. Ошондо мен Керемет, биз Адилеттен мыкты сапаттарды көрүп атабыз, Ооба, негизи жалгыздан жүргөндө билинбейт экен, бул жака чыгып, баягы талапкер келип, же болбосо өзүнүн бир мамилеге алгач кадамдар таштаганда, чынында ошол мырза же болбосо ошол айым кандай сапаттарга мамиленин ичинде өзүн кандай алып жүрөт экени бул жака чыкканда мындай айкын билине баштайт экен. Биз дагы ушу Адилеттин мырзалык сапатын баалап аткан учурубуз, андыктан мүмкүнчүлүктү беришет деген үмүттөбүз. Мадина, кайрылуу жасадык официалдуу түрдө, Кудай буйруса. Мындан аркы аракеттер бир гана Адилет тараптан болот дейли. Мадинага суроо берип кетип келип атат. Адилет мырза менен таанышкандан бери жашооңузда кандай өзгөчөлүктөр болду, кандай мындай жаңылануулар болду?
Бул убакка чейин өзүңүз айткандай үйгө барып жумушка келип жүргөн айым болсоңуз, эми азыркы убакта бир адам менен турмуш куруу максатында сүйлөшүп атасыз да. Жашооңузда кандай жаңылануулар болуп кетти? Мен бир да жолу адам менен таңкы 4кө чейин сүйлөшүп көрбөптүрмүн да, баарлашып көрбөптүрмүн да. Биринчи жолу өмүрүмдө ушундай сөзүбүз бүтпөй жатты да, эмнегедир. Башында бияктан сүрдөп кетиптирмин да, аябайчы. Сүрдөп көп сөздүн башын айтсам, аягына жетпей калган учурларым болуптур, кийинчерээк көрдүм. Анан ошо көптөгөн суроолорум бар болчу. Ошолорду эфирдин убактысы жетпей калып бербей калганбыз. Анан өзүнө жеке берип алып мындай немем купулум толду да. Анан ушундай эмоцияларымды айтып, баягы менде деле көрсө кыял бар экен. Менде деле көрсө баягы аялга болгон. Мен аябай түшүнүктүүмүн деп ойлочумун өзүмдөчү. Анан көпчүлүк учурларда баладай болуп, жаш баладай болуп, баягы мээримге зар немедей болуп, эркелеп алам да. Анан байкабай калам өзүмчү. Анан шашпай баргандан апи мен азыр эркеледим да дегенсичи башкача бир сезимдер болуп турат да. Ошол сезимдердин баардыгын тартуулап жатат. Анан жаратылышка негизи эле өзүм жакын болчумун. Адилет мырза менен жүргөндө ошол нерселер дагы таасын берилип баштайт да. Дагы оготор мындай асман башкача түстө ачык болгонсуп, ушундай бир өзүмдүн жаным мени түшүнө турган, жан дүйнөмдү түшүнө турган бир жан туйгунумду таптым деп эсептегендей болуп кетет да кээде. Баракелде. Адилет мырза, мен ойлоп атам, Мадинанын ата-энеси менен таанышыш керек го, туугандары менен, жок дегенде эжеси менен, байкеси менен таанышыш керек го деп ойлоп атам да, кичине жакындап. Андай сөздөр болду. Кийинки эфирге чейин таанышыш керек го дейм, Адилет мырза. Ооба. Мен башында бүгүн келгенде эле ушуну сүйлөшүп алалы дедим да, уже аябай кырдаал күчөп кетти да. Бүгүн дагы эфирге маанайым сус келди. Келип эле айттым, ушундай болуп атат. Мен өткөндө эфир чыкканда дагы көргөн эмесмин негизичи. Көрбөсөм деле тааныштар реакция кылып сурай беришет экен да. Анан айла жок көргөнгө туура келди. Көргөн күндө эле жазгам, мен эфирди токтотолу деп атам десем, ушунча адамдардын жакшы баягы ой жүгүртүүлөрүнүн баардыгын мага жөнөтүп, ушундай болду деп кыргыз элиме чоң рахмат. Мен аябай колдоп кетишти. Жок дегенде ошо элим туруп берди да, элим. Анан Адилет мырза ушинтип колдоп кетти. Антпесе билбейм, мен 2 күндүн ичинде эчтеке иче да алган жокмун, жее да алган жокмун. Кадимкидей өңүмөн азып кеткендей болуп кеттим да. Анан ошол моменттерде Адилет мырза мени эч кандай мажбурлаган жок. Баасы эфирге барабыз жок деген да жок. Жөн гана оюн айтып, адаттагыдай укту. Анан бүгүн болсо деген өзү сунуш кылды. Мен апаң менен таанышайын деди да. Апаң менен таанышайын, алдына барайын, сен менен баягы бир чайга баарлашалы деди. Мен апама бул нерсени айтамын деген бойдон калдым. Анан буйруса айтып көрөм, анан кандай жооп алабыз али алдыда. Адилет көпчүлүк учурда поезддин алдына түшүп алып чуркай беребиз да. Эмне болот деп шашыпчы. Бардык нерсенин убактысы бар. Учуру келгенде тарс кармап жетиш керек деп ойлойм. Буйрса Мадинанын апасы менен дагы таанышам, бир туугандары менен да таанышам. Убакыттын иши бир аз сабыр менен өзүнүн угунда баратабыз ошогочу. Азыр ошо өзүнүн угу тааныша турган убакка келип калды да. Анткени сиздин мындай көрүш керек да, сизди көргөндө да кичине ата-энеси жүрөгү өктөйт да. Алар балким элдин мнениясын угуп алып, мен кызым өзү барып тура, баланын көңүлү барбы жокпу, ким билет деген да ой пикир кетпеш үчүн сиз барып, мына мен кызыңыз мага жоопкерчилик кылып келди. Азыркы эфирде айткандай эле, ошону ата-энесине эртерээк айтышыңыз керек. Уже убакыт келди. Кийинки чыгарылышка чейин уже таанышыш керек, Адилет мырза. Вот, эң туура жооп айттыңыз. Себеп дегенде биз таңкы 4кө чейин сүйлөштүк деп атпайбызбы? Таңкы 4кө чейин сүйлөшкөн сөздөрүмдүн баары мен ар бир адамга айтып жеткизе албайм да. Эмне жөнүндө сөз болду, кандай олуттуу маселелерди чечтик. Туугандарым сурап жатат да, кандай бала экен, жакшы бала экен дегенде мен бир эле жоопта менден жакшы деген сөз чыгат да. Андан тышкары өзү менен отуруп баарлашып көрбөгөндөн кийин менин дагы туугандарым баягы сурап, алар деле сурагысы келип атат. Кандай адам? Вот. Анан ошону айтсам, Адилет мырза айтып атат да, ооба алдыга чуркап атасың, аябай алдыга шашылып атасың депчи, сезимдер дагы тапталыш керек. Өзү ошо неметкенден аябай тайсалдап турат да, мындайча айткандачы. Баягы бүгүн экөөбүз жакшы чыгып атабыз, ооба, бирок эртеси күнү бирдемке болуп кете турган болсо, элдин назарында кандай болуп калат, же болбосо эл болбосо деле баягы өзүнүн принциптерине дал келбеген көрүнүш болуп калгандан чочулуп атабы деп дагы менде ойлор болуп кеткен да. Муну дагы талкуулаганбыз, бирок эфир кезеги, сөз кезеги болуп калды. Биз эми Адилет мырза акылдуу бала да, бул нерсени жыйынтыкка чыгарып, бул нерседен туура көрүп таанышасыз го деп ойлойм кийинки эфирге чейин. Кол чаап коелу анда.
сіздерге көз тийбесин, сөз тийбесин. Кийинки чыгарылышка чейин ата-энеси менен таанышып, баарын жайгарып, Мадина менен жакшынакай эфирде күтөбүз сиздерди. Келиңиздер. Чында кээде биздин долбоордон табышкан жуптарды карап отуруп, Канат мырза, кандай ушундай да окшоштук болобу? Менде мына Адилет менен Мадинаны караганда ошондой сезим болот да. Ушундай да дал келүүчүлүк болобу? Ушундай да окшоштук болобу? Бир ааламдан эле жүрүп, бир жумоктун ичинен же бир кинонун ичинен эле табыша алгандай болуп көрүнөт да, сезилет. Мага ошондой ой келип атат азыр. Негизи мен Адилет мырзага да айтпадым, эртерээк шашылыңыз деген себеби бул биздин башыбыздан деле өткөн да. Албетте баягы сен өзүңдүн мен азыркы өмүрлүк жарым менен сүйлөшүп атканда ушундай туугандар тарабынан аябай каршы болгон да. Эми аларга башкача көрүнсөк керек, бирок ошол тайкелериң алып кел, жолугайын, тайкелериң жакын экен, туугандарың алып кел, жолугайын деп мен жолуккам да. Жолугуп көзүнө карап, мындай, эмне болду деген сыяктуу. Мен мындай келечекке түз карап келип атам буга. Мишайт этпегиле, ишенгиле деген сыяктуу мындай орусча айтканда уверенности кошкондон кийин анын бир туугандарын мындай ой өзгөрдү да мен жөнүндө. Азыр ошол нерсеге келип такалып калды да. Келип алдап атабы деп ойлошту да. Ал жагы да бар. Эми кыскасы ар кандай тарапта ойлонуп атышты, бирок Адилет мырзанын да ситуациясы ушундай болуп атат да. Азыр колдоо жөн эле Мадинага жакшы сөз айтып колдоо эмес, Мадина менен барып туруп, мына мен Адилет болом, мен мына көп китеп окугам, келечекке түз карайм, аялымды монтип сыйлап алам, тияка эфир ошондой көрүнгөнүмө мен постоянно Мадинага мен жакшы көңүл буруп турам деген сыяктуу нерсе Мадинага аябай чоң жардам болгон атпайбы? Ушул нерсе керек болуп атат да. Кудай буйрса. Анда биз кийинки талкууга ала турган жуубуз бар. Талкуу десем туура болуп калабы, туура эмес болуп калабы, бирок өткөнкү эфирде бизге Наргиза айымга Өмүрбек деген биздин келиңиздер. Жигитибиз келген, келиңиздерчи. Мамиле уланабы же токтойбу? Бүгүн билели. Ой, улана токшойт. Келди. Кош келдиңиздер. Кутман кеч. Болот мырза, сиз көнүп калдыңызбы эфирге? Аралашып суроо берип туруңуз, Өзүңүз аралашып кетпесеңиз эч ким сизди колдобойт. Ырдатпаппыз го. Группага кошулуңуз. Шашпай ырдатабыз койбу? Кош келдик, саламатсыздарбы Канат мырза, эжеке. Саламатсызбы? Биз жолуктук, баарлаштык, сүйлөштүк. Анан бир чечимге келдик. Эмнеге деген чечимге келдик? Биздин кыскача айтканда мамилебиз уланат. Бирок белгилүү бир себептер бар экен. Аралыктан улана турган болду. Ошо. Кандайча аралык? Наргиза леченияга барат экен Наргиза Чолпоновчага. Ошол жака 2 жума жүрүп келем дейт. Ошон үчүн 1-2 эфир болбойм дейт. 2 жума болбойм дейт. Ошон үчүн аралыктан уланып турат биздики. Кыскасы уланат экен да. Кандай кыз экен Наргиза? Сиз көрүп келген эле кыз бекен? Ооба, чай үстүндө отуруп, көзүнө карап, жакшы кыз экенсиң деп карап, тамаша. Өзү ачык, оюн ачык айткан шайыр. Тамашабы чечим. Көлдүктөр негизи мындай ачык эле болот да. Ошо биз баарлаштык, сүйлөштүк. Буюрса биздин мамилебиз уланат. Керемет. Наргиза. Кандай мырза келиптир? Саламатсыздарбы? Жума майрек болсун. Ушул кече эфирден кийин сразу чайга бардык. Мындай реально сүйлөштүк. Мындай кичинекей бала кыз эмеспиз. Жашоого болгон көз караштарыбыз окшош, жакшы. Бирок менде бир соороо бар да. Мисалы кийин турмуш кургандан кийин мен болочоктогу эне болом, анан кийин бала кийин мен балдарымда мындай суроо туулбайбы дейм да. Макул сиздин ден соолугуңуз, хотя бы бирөөңөрдүн ден соолугуңар мындай полноценный болсо деген суроо болбойбу дейм да. Жок, мен оюмча балада андай бала жаралганда ата-энең кандай болсо ошоюнча кабыл аласың, ошол боюнча жакшы көрөсүң да. Менимче андай суроо жаралбайт. Ошо Кудай насип кылып ошол күндөргө жетсе, эң сүйүктүү ата, эң сүйүктүү апа болосуздар деген ойдомун.
ден соолук болуп эки утуңуздар турат, эки колуңуздар турат. Ар кандай учурлар Кудайга бар. шүгүрлүк, анчалык сиз кайгыра турган, анчалык эмете турган нерсе эмес. Мырза жакшынакай өз буту менен басып келди. Эмне себептен сиз ушуга аябай байланып, ушуну сиз кайгылуу кылып, трагедия кылгыңыз келип атат? Аркы жума ушул ден соолугума байланыштуу 2 жумага кетем деп айттым. Аркы эфирлерде келе албайм да, бирок телефон аркылуу сүйлөшүп туралы да кичине убакыт керек го деп айттым өзүм ооба. Ал эми ден соолук боюнча ошол мындай кандай айтсам, бир суроо туулду да магачы. Сиздин ден соолугуңуз эми Кудайдын жазган ооба. Ушундай болгон үчүн эле мен дагы ден соолук ушундай экен деген, мындай жакшы көрбөй эле келгенби деген суроо туулду да. Туура. Бериш керек да, ичинде нерсени бериш керек. Суроону түшүндүңүз да сиз? Ооба. Жакын. Ооба, албетте суроону түшүндүм. Бул жерде бир гана ден соолук үчүн эле бири-бирибизге аракет кылып аткан жокпуз. Ортодо сезим да болушу мүмкүн. Ойлор бар, тилектер бар, үмүт бар деген. Эми адам үмүт менен жашайт эмеспи? Ошон үчүн бул жерде бир гана бул ден соолук менен эле эмес да. Менде үмүт да бар, келечек да бар, жакшы пландар да бар. Ооба. Көрүнүп турат мырза кандай экен. Анан сиз чын жүрөктөн эле улантайын деп чечтиңиз да, Наргиза? Ички дүйнөбүз көрүнбөгөн үчүн баарыбыз тең сырткы кебетебизди карап эле сындай беребиз да. Бирөөнүн көзү кыйшык экен, бирөөнүн мурду бучук экен депчи. Мисалы үчүн эми баарыбыз тең эле сөзүн ачык бутун карап аткандарбыз да. Бирок буту соо туруп, түп-түз басып жүрүп, бирок ичи өлүктөр бар да. Биз эмнеге ошону сен болбойт экенсиң дебейбиз да. Биз эмнеге ошондо биздин мамилебиз туура эмес экен. Ушундай ой менен, ушундай жан дүйнө менен биздин кандай балалуу болобуз деп ойлонбойбуз дагы, анан башка нерсеге көңүл бура беребиз. Менимче Байкенин ой жүгүртүүсү олуттуу. Мен бир гана туура жагынан карап атам. Жакшы жарашасыздар, пара болосуздар деп. Чоң рахмат. Ошондо эми мырза маймылдан бир аз сулуураак болуш керек да. Мырза эң нерсе ийгиликтүү болуш керек. Мырза үй бүлөсүн багыш керек. Үй бүлөсүн эч кимге кор кылбаш керек. Анан баарыбызга ошол Адилет мырза айткандай ички дүйнө, анан баягы жигиттик сапаттар маанилүү да баарыбызга. Суроолор барбы? Суроо барбы болот? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Дагы рет жума күнүңүздөр менен. Наргизага суроо бергим келип атат, айткым келип атат негизи. Кеңеш катары эле да, Наргиза аябай эрте чечим кабыл алып атасың деген ойдомун. Бир аз да болсо убакыт берсең, балким майкебиздин ички дүйнөсүн таанып көр. Бир күнүн ичинде, билбейм, бир адамды тааныш кыйын го. Анан өзүң айткандай бир жума, 2 жума убакыт берсең, таанып көр да деген ойдомун. Ооба, ушул жерде мен бир кошумчалай кетейинчи өзүм, Биз тасмалдын үстүндө дасторкондо отурганда жакшы эле ошондо аралыктан болсо улантабыз дегенбиз. Бул вопрос да козголгон негизичи, бул Наргиза айткан вопрос. Бирок азыр дагы бул жерден эмнеге козгоп атасың, ошого мен таң калып атам. Себебин айтып койсуң. Мындай ичимдеги нерсени сизге айткан эмесмин дасторкондун үстүндө чайлашууда. Бирок ичимде ошол суроо болуп атканда, анан бул жактан мен негизи акылдуулук кылып, астыга мындай ичимдеги сөздү мындай айтып коем да, элдин астындачы, сиздин реальный мондай сүйлөгөнүңүздү, мындай оюңузду билиш үчүнчү. Ошол үчүн айттым да. Суроолоруңа жооп алдымбы? Ошондо биз деген Наргиза убакыт бердиңиз, Жок, мен убакыт бердим, ооба, 2 жумага жок болом деп атпаймынбы, 2 жумага лишенияга кетип атам депчи. Бирок 2 жумада бир элдер ойлой беришет да, мындай, булар уже жолугуп атат, мындай депчи, аябай бир жакындап сүйлөшүп атышат депчи. Мындай реально караганда Канат Байке мындай физический жактан бирөөбүз хотя бы неме болушубуз керек го дейм да. Экөөбүздөр ооба басабыз, экөөбүз да жакшы, мында жумушу, мырзанын да жумушу, менин да жумушум бар, жакшы бар. Бирок кийин
мындай алдыга мындай менин эртең эл эмне дейт, мынтип кой, тинтип кой деп аны ойлоп эле мен кийинки өзүмдүн эне болгондо мен өзүм физический жактан мен да кыйналам дагы кийинчи. Ошол жактан мени колдоп кете алат, физический жактан деп атам да. А ичиндеги сезими, ою түз экенин мен сезип мындай жанымда отурганда билип эле турам да. Физикалык жактан дегенде суроолоруң бар экен. Ошо. Эми мен деле ага аябай мындай так кезде айта албайм, анткени келечекте эмне күтүп турат эч ким билбейт. Чындыгында эле мындай физикалык жактан физический кыйынчылыктар болот. Бирок ал кыйынчылыктардан өтө албай калам деген менде коркунуч жок. Анткени буга чейин мен көп эле кыйынчылыктар болгон, ден соолукка байланыштуу. Операцияда болгом дегендей мындай көп эле болгон, эми баягы көп сүйлөп эле коеюн, бирок көп эле кыйынчылыктардан өткөм. Анан Наргизаны эмне коркутуп атат мен түшүнгөн жокмун ушул жерде. Кыйынчылык бул мырза үй бүлөсүн бага албай калгандан, нан таппай калгандан эмес, кыйынчылык болот да көбүнчөчү. Анан мырзанын өзүнүн жеке бизнеси бар экен, жеке үйү бар экен. Бул мырза физикасы күчтүү болгон үчүн, башы иштеген үчүн ошонун баардыгын тургузду да жашоодо. Эгер оюң болбосо ачык эле айта бер, анан мен деле туура кабыл алам. Может бул жерден оюң өзгөрүп кеттиби? Аны туура түшүнөм мен толук эле. Ден соолугу жакшы бир адам келсизге мен тиешеси жок, капа болбоңуз. Ден соолугу жакшы бир адамга турмушка чыктың да. Бирок кийин убакыт өтүп, ал буту баспай калса, коляскага отуруп калса, таштап кетип каласыңбы ошондо кандай? Кыйынчылык болсо таштап кетип каласыңбы? Күйөөңдү бат эле баспайт, болду, иштебейт, мени бага албайт деп эле. Жок, албетте. Эми андай нерсе баштан өткөндө аны түшүнөсүң, просто айта албай, жооп бере албай жатам да андай нерсегечи. Эртең башыбызда силердин деле башыңарда эмне турат? Ооба, бир Кудай билет. Ооба. Бирок менде мындай нерсе болуп атат да ишечү. Эмнеге? Ооба, тең менен деген жакшы сөз бар. Бирок эмне үчүн адамдын, мисалы, бул мырзанын деле бутуна карабай мындай жакшы бир ден соолугу чын кыз сүйлөшпөйт деген сыяктуу да. Мага деле ошондой баланы мен сизге деле сурап бергем өзүңүзгө. Сиз деле каалайсыз да туурабы ошондой кийин келинчегимдин буту мен эме болсом дагы буту түз болсо экен депчи. Ошондой эле суроо да меникичи. Бул жерде табигый жооп да. Ар бир адам өзүнүн жакшысын каалайт. Эч ким бул жерде бизге сүйлөп аткан менен, мисалы, өздөрүнүн бир туугандарына деле мүмкүнчүлүгү чектелген адамды бир эч ким каалабайт. Мисалы, мен гарантия менен айтам. Просто эми тагдыр ушул экен да. Кээ бирөө ар кимди ар кандай жаратып коет экен. Ар кимге ар кандай сыноо салып коет экен. Ошо сыноонун жолун таап жашап кетиш бул биздин милдет экен да. Ооба. Бирок мен аябай тың мырзаны көрүп атам да мен. Ооба. Эң башкысы ооба, жана бизде могу катышуучу мырзалардан да аябай тың мырза экен да, бул көп мырзаларыбызга караганда да. Ооба. Адилет мырза айткандай, эң башкысы жан дүйнөбүз толук бүтүн болсун, акыл эсибиз бүтүн болсун. Негизи Кудай дагы айтат, мен уккам, жараткан дагы өзүнүн сүйгөн гана пенделерине мына ушундай өзгөчөлүктөрдү, сыноолорду берет дейт. Демек, мындай кемчилик катары кабыл албашыбыз керек. Тескеринче күчтөнүп, сиздин жашоо болгон настроюңуз аябай жакты. Чыныгы мырзанын баягы жашоо болгон максаты, чыныгы мырзанын тайманбас сапаттары бар экен. Мен Наргизага суроо бергим келет. Сиз эмне себептен чайга чыгып барып, мырза менен сүйлөшүп атканда макулдооңузду улантууга бересиз. Анан бул жакка келип, кайра мырза айткандай жок деп атасыз да. Сиз кичинекей кыз эмессиз. Мырза дагы кичинекей жаш бала эмес. Мисалы, биздин Аяна, Данилде болсо, у них детская любовь дегенде, это может быть любовь. Анан сиздин возрастыңызда, сиз деле жаш кыз эмессиз, мырзанын возрастында сүйүүдөн мурундагы силер кантип айтсам азыр, сиз 2 жума берип атпайсызбы? Сиз Чолпон атада болосуз, мырза биякта болот, ошо 2 жумада силер күнүгө жазышып, күнүгө чалышып отуруп, и у вас появится привыкание к друг другу. Может, не любовь, а привыкание. Анан силердин жашыңарда сүйүүдөн да привыкание күчтүү да. Мисалы, бир кишиге көмүп каласың, эртең менен турганда турдуңбу, чай иштиңби, эшикке чыктыңбы, кирдиңби деп жазган ошо СМСине да көнүп каласыз да.
Анан сиз ошентип мырзаны көндүртүп коесуз мисалычы. Анан 2 жумадан келип туруп, эмне деп кайра, по вам же видно, что вы не хотите с ним. Эмнеге надежда берип атасыз? Бердиз да кайра бул жерден башка суроо сүйлөп атасыз. Чайлашып отурганда ичиндеги суроо бар болчу да, ушундай айтсамбы, айтпасам деп, бирок сөздүн кырын чыгарып өзүнө айтканмын. Жана айтып кеткендей элечи, сиз деле ушундай дени сак кызды каалайсыз, мен деле ошондой сыяктуумун. Эми туура эле түшүнөсүз го деп ойлойм десем, ооба деп айткан да. Бирок мен тааныштык эмне үчүн уланат дедим. Мен башка кыздардай болуп, мындай тиги эрте эле токтотом деп айткым келген жок. Мен просто мындай айтайын дегем да, өзүм оюмда стоптоп албай атам бир аз. Өзүңүздүн ичиңизде үмүт болуп атабы? Бир экөөңүздүн ортоңуздардан бир мамиле куралып, үй бүлө курганга чейин жетиши мүмкүн деген алгачкы үмүттөр барбы ичиңизде? Элестетүү, үмүт барбы? Же болбойт деген ишеним туруп атабы? Ичиңизде кандай болуп атат? Такыр эле болбойт дебейм. Мен бул мырзаны аябай түшүнөм. Ден соолук бул эң биринчи орунда. Ал эми чындап мондай жашоодо жашап кете алабызбы дегенге мен ишенем, бирок мындай эле суроо бар да, жана айтып кеткендей. Эмне үчүн мага мындай ден соолугу жакшы мырза менен, эмне үчүн мен ал мырза менен жашай албайм? Эмне үчүн бул мырза дагы ден соолугу жакшы бир кыз менен жашай албайт? Сөзсүз түрдө эле мындай эмес да, экөөнүн ден соолугу мындай экен, экөөнү кошуп койду деген эмес да. Сиздин ден соолугуңуз жакшы эле, алтын мүчөңүз аман, мырзаныкы деле. Буга чейин айтып кеткенде, 2 бутуңар менен эле басып келип атасыңар, 2 көзүңөр менен көрүп атасыңар. Оозуңуз менен татынакай эле сүйлөп атасыз. Почему все время эфирден ден соолук деп сиз өзүңүздү өзүңүз кемсинтип атасыз? Сиз кыз катары антип кемсинтпеш керек болчусуз. Эмне ал себептен антип кемсиндип туруп атасыз, анан жаныңызда отурган мырзаны да илип кетип атасыз. Сиз өзүңүзгө жооп бериңиз да. Мага момундай мырза керек деп. Сиз өзүңүздүн каалооңузду айтып туруп да, анан акырында мырзаны да буга да бул деле өзүңүз айткандай эле. Анда болбойт, ал мырза сизге талабы, сүйүүсүн, сезимин арнап келип аткандан ошону баалап баа берсеңиз болот болчу да. Сиз эфир башталганы эле ден соолук деп келатасыз. Мен бир нерсени түшүндүм. Эми азыр айтып берсем кичине алдыга кеткендей болбойт чыгар. Бирок негизи чын-чынына келгенде өзүң ачыгын айтчы, полноценный эле адамга турмушка чыккың келет экен, мындай так эле айтканда ошентип эле салып, нары бери созбой эле, ошентип эле жыйынтыктап коебуз. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар, саламатсыздар алып баруучулар. Кыргызда айтат го, 5 кол тең эмес депчи. 5 кол тең эмес, бирок билек бир дейт. 5 адам бир эмес, бирок тилек бир дейт да. Мен айтайын дегеним мага дагы чыккан адамдар бар да, Үрбаке. Мен да барсам, мен сабакчы отуруп берем, минтип коем, тигинтип коем деп, жана чындап келгенде сиздин ушул жерге келгениңизге мен чоңдай сыймыктануу менен карап атам да. Бул сиздин жеңишиңиз да, чындап келгендечи. Чоң рахмат. Биз бул жакта отуруп сын айткандан мен алысмын. Анткени тилегибиз баарыбыздыкы чоң да. Баарыбыз өйдө чоң нерсени тилек кылабыз. Наргизанын да сөзүндө бир аз мандем бардай көрүнүп атат да. Бул дагы жакшы жагын үмүт кылып атат да. Эмнеге мен маңдайыма деп сен өзүңдү ылдыйга басып атасың, Наргиза. Андай эмес, алтырым. Адилет мырза айткандай, жердин баарын оюп жүрүп биз деле жыргата албай атпайбы эч нерсеничи. Сен биринчи мындай мен калай айтар элем мындай бир аз көңүл буруп көрсөң, биринчи ниетти жаман жактан эмес, жакшы жактан баштап көңүл буруп, байкебизге бир аз внимание кылып, убакыт берип көрсөң, ал сүйүү өзү арбалган нерсе го, биласайм. Өзү эле келип калчу нерсе да. Просто сен өзүң түшүп коркуп атасың да, мен ошону байкап атам. Бирок сенде деле бар байкеге болгон мындай симпатияң бар. Бирок ошону айта албай сен азыр элден монтип атасың. Антпе да, бир аз убакыт берип көр байкеге. Өзүңдү бош кой, алтырым. Жашоо баары биз ойлогондой болот. Ооба, туура байкапсыз. Мисалы, эфирден кече чыккандан кийин деле мындай коргоп кете алгандай, ушундай коргоп турду да меничи, мындай. Азыр деле байкап атсаңар, бирөө нападать этип атса, коргоп ушундай мырзалар жагат да. Анан азыр айтып атасыз го, неме деп, сен полноценный неме эле күтөм деп эле айтпайсыңбы депчи. Сиздин эмне сразу токтотуп коесузбу, мен ушинтип кылыктанып атсам. Сезимиз жок. Күнөөлүү болуп калды го баягы. Кайра айланып келди эркекте. Сөз сизде болуп атат. Бул мырза чечкиндүү экенин көрүп атасызбы? Сиз сону мырзаны колдон чыгарып атасыз да.
чечкиндүү мырзалар эч качан эзилип жүрбөйт бирөөнүн артынан. Ал өзүнүн адамын таптуу болду, ошо менен аягына чейин чечкиндүү болот. Демек бул сиздин чечкиндүүлүгүңүздү күтүп атат. Ал мырзада кеп эмес, сизде кеп болуп атат. Анан мен бир байкап кетип кечесиз, башка кыздарга окшоп өзүңөрдү башкаларга тең эле койсоңор, это силердин жашооңор, силер өзүңөрдү түзүп атасыңар, өзүңөр жеке картина тартып атасыңар, сүрөтчү. Анан ошону өзүңөр краска менен боеп салгыла. Эми туура эле аллегория айттым болуш керек, түшүнүп болуш керек. Вот бул мырзанын айтканына мен толук кошулам, анткени чай үстүндө да бул вопросту көтөргөм. Бул экөөбүздүн эле маселебиз, ден соолук экөөбүздүкү экен. Тигилердин оюн угуп эме кылганда деле эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Бул нерсени экөөбүз переваривать этишибиз керек дегем. Бирок эмнегедир кайра келип ушул жерден козгоп, ар кимдин мнениясын угуп, анан өзүңө кандай таасир алып атасың билбейм. Бирок мен оюмча жакшы эмес да. Антип ойлонбой эле койгонуң туура го дейм. Ооба, Наргиза келиңиз, сөз жыйынтыктайлы, узак сөздүн деле кереги жок. Мүмкүнчүлүк берсеңиз да, алыста болсоңуз дагы телефон менен байланышып жооп берип, мындай сизде аракет кыласызбы? Же жөн эле 2 жума берип койдум, мен сүйлөшпөйм дейсизби? Ошон үчүн келиңиз, точка коюңузчу бул убакытта. Өзүм ачык эле айткан кысмым го. 2 жумада ошол тиякта болом, Көлдө. 2 жумада жолукпасак дагы сиздин аракетиңизди мен да өзүм неметип койбойм мындай. Аракетиңизди. Мен да өзүм аракетимди кылам, ооба, телефон аркылуу болсо дачы. Ооба, 2 жумага беребиз. Просто муну эмне үчүн козгодум? Болгон нерсени болгондой эле айттым да, ичимдеги нерсе. Бул реалити долбоор. Сиз да туура кабыл алыңыз, мырза. Албетте. Бул туура козголуш керек, бул ич козгон нерсе. Менде деле ушундай көп учур болду. Көп мындай, сен баардыгын кылып атпайсыңбы? Мен эми негизи кичине кыстарып кетейин. Өзүм английскийди бүткөм. Английский китеп жазгам. Китеп жазгам? Азбука. Онлайн сатам ал китепти. Ошол результатымды көргөн классташтарым, туугандарым айтат мага: сен полноценный эле кызды ал" депчи. Сен возможностьтарың биздикинен ашып түшүп атат. Сен кылган нерсени биз кыла албайбыз, сен көргөн жашоону биз көргөн эмеспиз депчи. Керемет. Бирок мен көп эле аракет кылдым. Мындай Наргиз айткандай, көп эле полноценный адамдарга аракет кылып көрдүм. Сөздүн учуру келгенде айтып коеюн. Бирок адамдын көңүлүн мындай кыйнап өзүңдү жактыра албайт экенсиң. Андай көп эле учур болду да, эми бардык жагың жагат, эми өзүң деле түшүнөсүң да деле кот. Мындайчы. Жол болсо бирөөдөн айттырып коет да. Андай нерсе менде 4-5 жол болду. Наргиза бул жакта ачыгын айтып отурат, убакыт берип өзү да аракет кылайын деп атат, бул нерсени да сиз баалаңыз, сүйлөшүңүз. Түшүнүп атам бул нерсени. Бирок ачыгын айтып койгондо жакшы болуп атат. Ошого чейин бирок козголгондо жакшы болуп атат. Албетте. Бирок буну экөөбүз эле чечип отурган маселе. Көп талкуунун кереги жок да. Сиз билебиз, англисче билет экенсиз, акылдуу экенсиз, бирок бул реалити долбоор баардык ушул жакта чечилиш керек да. Ошон үчүн сиз бизге келдиңиз да. Хорошо. Биз чечебиз дебейбиз, биз себеп болуп атабыз, бирок сиздин да темаңыз ортого салынып, жакшы жыйынтык менен чечилип атпайбы? Ооба, бул жакшы эле жака да. Ооба, мен ушул нерсе мени ичимди ачыштырат да. Азыр Өмүрбек байкенин оозунан чыгып атпайбы, неполноценный, толук кандуу эмес, анан мүмкүнчүлүгү чектелген депчи. Мен айтат элем, неполноценный эмессиңер, толук кандуу эмес, толук кандуу эле. Мүмкүнчүлүгүңөр да чектелген эмес. Эгерде чектелген, чек деген бул тосмодо, андан аркы жол жок дегенчи. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз чектелсе, азыркы деңгээлиңизде болбойт элеңиз да. Мүмкүнчүлүгүңүз чектелген эмес, баары сонун. Анан бизде да ушундай бир түшүнүк бар да. Мурду бучук, көзү кыйшык болсо эле болду да. Андан башка кебетеси супсулуу болуп туруп, коомго ушундай зыянкечтери бар. Биз эмнеге аны жектебейбиз дагы, анан ушинте беребиз да. Айтат элем туугандар, Наргизанын да оюнда бар экен да, биздин ушундай кемчилигибиз бар депчи. Айтат элем, Наргиза алтыным, эң сонунсуңар. Силерди эч ким мындай буту мындай экен, көзү мындай экен деп айтпайт да. Ал жөн эле баштагы уюп калган бир стереотип болсо керек. Туура. Анткени Наргиза сизге биринчи талапкер эмес. Ушул убакка чейин деле талапкерлер келди. Ал талапкерлерге сөз келтиргим келбейт. Бирок ал мырза менен, алар менен бул мырзаны салыштырып асман менен жер да, айырмасычы. Бул мырза кылганды алар кыла албайт да. Түшүндүңүз эми? Кол чаап коелу. Анда биз кол чабуулар менен
Наргиза менен биздин талапкер Өмүрбек мырзаны. Өмүрбек мырзага убакыт берилди. Наргиза, сиз жакшы лечение кылып келгиче телефондон да жакшы жаңылыктарды күтүп турабыз. Ооба, баарлашыңыз колдон келишинче аракет кылыңыз. Романтиканы күйгүзүңүз, Көлдө болсо дагы бир күлпүл берийгенге бирдеке кылганга аракет кылыңыз. Мен анда санда мындай ыр жазып коем. Ырлардан окуп берем сага. Азыр окуп берсичи дейт. Азыр окуп берсем. Музыка, бир куплет болсо. Поэзия айтат. Бир куплет ырды азыр жатка айтып бере албайм, кичине сүрдөнүп атам. Бирок 2 сап эстеп көрөйүн, Өзүңүздүн, Ооба. Бул сен кайдасың деген ыр. Бул 5 куплет ыр негизи. Бирок 2 сабын эле азыр эсиме түшүп атат. Тагдырыбыз табыштырса экөөбүздү, келчи анда келечекте чогуу түптө үйлү. Ол да 2 сап. Калган. Кол чабуулар болсо орунтан орун алып бериңиздер. Албетте бул кандай сөздөр айтылса да, урматтуу көрүүчүлөр, эч кандай жаман комментарий жазбайбыз, жаман талкуу кылбайбыз. Анткени сырттагы болуп жаткан жашоо бул экран ичинде гана болгону чагылдырылып жатат. Ошондуктан ар бирибиз жанбыз, ар бирибиздин сүйлөгөн сөзүбүз бар, ар бирибиздин тандообуз бар. Андан көрө тескерисинче жакшы кеп кеңешиңиздер, колдооңуздар болсо, албетте, ар дайым кыдай ачыкпыз. Колдоп туруңуздар. Биз программабызды андан ары карай уланта турган болсок, жакшы жерине келдик. Бизде Тилек менен Нурзадага көптөн бери убакыт берилекпиз. Келиңиздерчи. Сиздер тарапта эмнелер болуп жатат? Кандай жүрөсүздөр? Эмнелерди кылып жүрөсүздөр? Каяктарда жүрөсүздөр? Саламатсыздар, кандайсыздар? Мен да ыр жазып коем да, анан биздин мамилебиз кандай болуп атканын ыр менен жеткизбейм, Кана? Бул байкеге жетпейм, бирок аракет кылайын, Жолуктук бир ирет өткөн апта, ээрчишип сейилдедик эски паркта, ашыктык сезимин өтө албай тушалып тургандайбыз эки жакта. Достук, карындаш, ага достугубуз айланса экен эртерээк махабатка деген келип атат. Баракелде, талантыңыз ташкындай берсин. Рахмат. Биздики жакшы эле болуп келатат буюрса. Бирок бир эле жолу ырды айтканда бир эле жолу жолуктук. Анда себептери бар. Бирок бир эле жолу жолукканда кандай жерге барганыбызды видеодон көрүп анан улантпайлыбы? Келиңиздер. Нурзада сага ушундай кереметтүү кооз жерде ыр арнагым келип турат да. Нечен жыл болду калыс. Кел, бүгүн ойгурабыз. Эки үйдү кубандырып, экөөбүз той кылабыз. 2 айыл шаңга толуп, жакшылык аша берет. Экөөбүз баш кошкондо 2 айыл бата берет. Жол берип машиналар, жарышат 2 баллон. Экөөбүз той кылганда кубанат 2 район. Экөөбүз кол кармашсак, 2 үйгө жол курабыз. 2 үйдүн кубанычын 2 үйгө толтурабыз. Азыр экөөбүз тең 2 үйдө олтурабыз. Мына видео укмуш болуптур. Адилет менен Мадинаныкына жетпейт го бирок. Аны сиз тарткансыз да аны. Баракелде. Чында эле бир баса беле айткым келип жүрөт да, буга чейин да байкап жүрөм. Сиздин ушул жазуучулук, ыр жазган талантыңыздын Ой, бат-бат чыгат стили жок, бир башкача да бир. Негизи акындарда баягы жанр ар кандай стилге бөлүнөт, бейт түрүндө да 2 сап түрүндө, Сиздики да бир башкача өзүңүздүн стилиңиз бар экен, ушуну дагы да болсо улантсаңыз, бир чоң китеп жаралчудай, бир башкача өнөрүңүз бар экенин байкап жүрөбүз да, бир кол чапкыңыздарчы байкагандар болсо. Негизи ошо Тилек байкенин ар бир ырлары, ар бир жазган ырлары күндөн күнгө уга берем, мен жүрөгүм жүйүп баратат, өзүм ачылып баратам десем болот. Ар бир талантын баалайм. Биздики ушул жума негизи баары жакшы деп айта берсем, катышуучулар көбүнчө кыргыз эли ишенбейт экен. Бир сыйра ачык реалица айтып коеюн, тааныбайсызбы? Туура. Даярбыз. Биздики буга чейин 1 жума өттү, бирок ушул жумаларда телефон менен чалуулар болуп жатты, жолугушуу болгон жок. Бир эле күн жолугушуу болду. Анан
баягы аял кишиде бир аз болсо дагы таарыныч болот да. Эмне үчүн бир эле жолу жолугуп калдык, бир жумада бир эле жолугуп калды, мага такыр көңүл бурбай калдыбы, эмне себеп же башка бир причиналар барбы депчи ушундай бир ойлор болуп бир аз таарыныч болуп атты. Анан Тилекбай эке бирок таарынычты жазганды билет экен. Улам сайын чыгат, албай койсом улам сайын чыгат, ошентип атып таарынычымды жазып койду десем болот. Ошо менен кайра жакшырып калдык. Биз эме болду. Мен негизи мугалим болуп иштейм да. Балдар менен иштейм. Анан азыркы учурда мен мыкты мугалим деген бир эмеге катышып атам да. Конкурскачы. Анан ошого аябай даярданып атам да. Эртеден негизи 11 жарымда эле бүтөт эмем, сабагым. Мен негизи кечке чейин болот, 6га чейин. 6дан кийин негизи 3-4 жумушта иштеп калам да негизичи. Андан кийин элдин жакшылыгында иштеп турам кечинде. Анан ошол жака болуп калып эле, ошол жака кетип калып эле, жолугушуу болбой атты да. Бирок түшүндүрүп айтып атты, ушундай болуп атат. Бирок 1-2 жумада бул нерсе бүтөт. Андан кийин буюрса жолугушуулар көп болот. 5 жол, 10 жол дебейм. 2 жол, 3 жол болот да. Бат-баттан жолуга берсе дагы эмен барып кетет го деп ойлойм да мындай. Бат-баттан конечно, бат-баттан жолукпайбыз. Бир жумада 1-2 жол болот, сиз айткандай. 2 жол, ооба. Анткени кыз дагы, мамиледе эркек дагы мындай сырдуу болуш керек го деп ойлойм да. Мындай табышмактуу болуп туруш керек го деп ойлойм. Анан мен монтем, анан тигинтем, мен бүт жалаяк кылып бүт баарын айтып атсаң кызыгы кетип калат да. Ошон үчүн бул нерсе деле жакшы болот го деп ойлойм да. Ошол ортодо бир аз кызганычтар да болду, чынын айтканда. Себеп дегенде, ошо сенден да. Кызганган жокпу? Жо сен. Кандай кызганыч? Биз ошо баягы ошо катышуулар арасында видео тарта коюп, анын себеби 5-чи күнү кечинде телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз да. Ушундай биз 6-чы күнү жолугабыз, бул жака барабыз деп сүйлөшкөнбүз. Анан 6-чы күн болду, Тилекбай эке видео тартып, такыр колу бошогон жок. Мага болсо же кечинде жолугабыз, же жыма 3 күн жолугабыз деп айтып койду да. Мен болсо даярданып алган болчумун. Анан бир чети бир аз эме болдум да, эмне үчүн убактысы видеого убактысы бар, мага болгондо убактысы жок болуп калдыбы деп бир аз ошого да кошулуп таарыныч болуп кетти. Бирок албетте түшүнөм, ал катышуучулар менен тартылды, андай нерсенин баарын түшүнө берем, бирок баары бир деле ичинде мындай убакытты сизге көбүрөөк бөлүшүн каалап атасыз да. Бирок Тилек мырза баягыдай эле биз жолуктук үчүн эле видео тартып аткандай сезилип атат, Ачык айтканда ошондой болуп калат. Ооба. Себеп дегенде биз азыр жана айылдык балдар деп видео тартып калып атабыз да. Жумуш, бул жумуш болуп калды. Айылдык бала денем сериал болсо кол чаап коелучу. Чынын айтканда, бул как кино сыяктуу болуп калды. Биз үчүн суббота жумуш эле болуп калды да, ал нерсени тартабыз депчи. Себеп дегенде мен аны таштап туруп кетип калганга да болбойт да. Анткени кол алышып, суббота күнү кандай жумуш болсо дагы таштап туруп барабыз деп айтканбыз. Анан ошол нерсени бирок андан кийин түшүндүрүп айттым. Үчөөбүз тарттык, андан кийин кечинде ушундай болуп калды десем, кичине таарынды. Анда жолугалы дедим суббота күнү. Болбой атты. Анан телефондон эле мындай жашканга туура эме кылдык да мындай. Түшүндүргөнгө аракет кылдым. Анан бирок түшүнгөндөн дагы 2 сааттан кийин өзүнөн наоборот кечирим сурады. Бир четте экөөбүз мындай эле чайдабыз. Мен сиздин жубайыңыз эмесмин, бирок кыз жигит эмеспиз. Бирок мен неге таарынып атам сизге деди да. Мен аябай бирок чындыгында кубандым да. Андан кийин түшүнүп аткандачы. Бирок эми аял кишиде ушундай нерсе бар го негизичи. Мен түшүнгөнүм себеби бул адам чыгармачыл адам да, чыгармачыл адамды түшүнүп туруш керек, колдоп туруш керек да. Анан болбогон нерсеге эле кызгана берген болбойт. Бул баягы аялдык ачуулук болуп айтылып алды ошол убакытта, бирок андан кийин уже бир аз түшүнүп кайра өзүм туура эмес кылганымды өзүм түшүнүп алдым да. Ошондой болду. Айдос, сөз барбы? Саламатсыздар, урматтуу алып баруучулар, катышуучулар. Видеодо мен жок бекем. Тилек мырзага ыр түрүндө мен дагы суроо кылып берсем болобу? Ыр түрүндө мен да келе жазам да. Салам айтам жалпыңа, жалпы катышуучуларга саламдашуу салт экен НТС'тин сайтында. Тилекке жагат экен Нурзада айтчы, тилек жагабы бир сага? Ушунчалык бири-бири менен кошкону укмуш рифма болуптур.
мен жактан бир аз байкалып жатат болуш керек, кызгануу, убакыт көп өлбөйт деп мындай таарынуулар болуп, эгер кыз киши жактырып атса кызгануулар боло берет, ошондой таарынуулар боло берет да, таарынычтар, то есть анан сезимди бир аз барбы жокпу, Тилекбек өзүңүздөн угуп көрөйүн, ошого жараша жооп берейин. Бар болсо бар, жок болсо жок болобу? Жок. Мен жактан көбүрөөк аракет болуп атканын эле сезип атам да өзүмдүчү, анан Тилекбектен да бир аз оюн угуп көрөйүнчү деп атам да. Мен да бул жерден эгер көңүлүм болбосо чакырбайт болчумун да. Жөн эле чыгып, жөн эле элге жаман көрүп, бияка жаман көрүнүп, бул менен чыга берет экен чайган, тиги менен чыга берет экен деген нерсе мага деле кереги жок да. Кызыгуум болбосо, кичине болгон жактыруум болбосо анда чайга чакырбайт болчумун. Бизде буга чейин жактыруу, мындай достук болчу, бирок акырындык менен мындай жакындашуу, мындай башкача нерсеге алып келет десем болот да. Албетте. Эгер жөн эле мындай убакыт короткум келбей эле, мамиле жакшы. Менден дагы эми башкачараак мындай сезимге алып келет десем болот. Ооба, бир сыйра байкасак болот. Мурда дос катары сүйлөшүп атканда аз эле сүйлөшүбүз, телефон. Азыр болсо күндүз чалат, түштөн кийин чалат, кечке маал чалат, жазып турат, ушундай да. Достуктан өзгөчө сезимдер козголуп, такыр 100% сезимдер козголду деген алыссыздар, бирок алгачкы этаптары байкалып атат да экөөңүздөр тең бири-бириңиздерде. Жакшы. Албетте. Жакшы. Суроолор бар катышуучулардан? Баягы эле менде суроо бар деп. Чайлашып атканыңарга экинчи жума болдубу? 2 апта. Ошо 2 аптанын арасында кыз кишиге сулууга бир белек кылдыңызбы? Кичинекей болсо деле. Уялбай эле айтам. Уялбайм. Бул жок десе жок деп айтам. Бар десе бар деп айтам. Жок, эчтеке кыл деп. Эчтеке кылган жоксузбу? Ага себеби эмне? Себеби бир эле жолу жолугуп калдык. Бирок көчө жакшы эле белек болду го дейм, ары бери жүргөнүбүз, анча-мынча эми аларды айтпай эле коеюн, майда чүйдө нерселерибиз жакшы эле. Негизи өзү ал тарабынан Нурзада да багы нааразычылык болбосо, андай өтө андай суроону бериштин деле кереги жок деп ойлойм бек. Анткени 2 жумадан ичинде сөзсүз белек бериш керек деген мындай эме жок да, правила, эреже жок да. Эмес, мен алсуу бергеним себеби, анткени Нурзада буга чейин келген талапкерлерге айтчу, мен эркелейм, мен эркемин, мага ушинтпей койду деп айтканына, азырынча андай нааразычылык жок. Ошо Нурзаданын Тилекке мен эркемин, мага жөнөт деп суроо берген жоксуңбу деп экинчи суроомду Тилекке, Нурзадага берейин дегем да. Андай нааразычылык болсо айтат эле го деп ойлоп атам да, анткени буга чейинки сиз айткандай, буга чейинки талапкерлерине жакпаган нерсесин тарс эле ошол жерден айтып аткан да. Менде суроо болуп атат, Бегимаева, силер мурда отношения болгондо канча белек алдыңар? Эң баалуу белегиңер эмне болду эле? Эң алган кымбат белегим бул, мне кажется, алтын с бриллиантом болгон. Бриллиант болгон. Андай белек жактан кабатыр болбоңуз, до сих пор. Ошо канча жолуккандан ошо бриллиант алдыңыз эле дейм да. Эң кичинекей, мен антип деле билбейм, мага кичинекей подарка берди, чоң подарка берди деп. Бүгүн биякта съемкада жүргөндө деле гүл жөнөтүп жүрүптүр, бирок өзүм билбейм ким. Жумушунда турат экен. Сторисиңизден байкап калдык эле. Кимдир бирөө, ким экени белгисиз бирөө кайра сиз гүл. Эфирден беришсиң кыскасы. Эфирге келиңиздер. Сырттагы жашоого биз аралашпайбыз. Бирок эрежени сактап, жок, мен өзүм деле билбейм. Мамиле курбай эле экен, жөн эле жөнөтүп атат экен да. Ошентсе деле эфирге жиберсин. Ошо эфирге жөнөтүп тургула. Алган белегим достаточно эле. Саны боюнча дагы, сапаты боюнча да жакшы, ага эч кабатыр болбоңуз. Мен өзүм кыз болгондуктан ошо суроону Нурзадага, мисалы ошол эле Аселге деле бергем ошо суроону. Сага ушунча жүрдүңөр, бакыт эмне берди деп. То есть для меня это нормально. Гүл алуу это минимум деген. Кичинекей шоколад болуп берсе дагы. Мен даже бир бала сүйлөшүп баштаганда, мен ага даже айткам эми. Ой, семечка деле алып келчи, лавочкада отуруп чагайлы депчи. То есть мен антип, мага чоң подарка алып келди, кичинекей подарка алып келди деп, болгон берген нерсесине. Ооба. Тилек мырза, буну туура кабыл алышыңыз керек, Ооба. Эми биз Тилек мырза сиз менен мамилеге иштеш үчүн кечке үйрөтүп келатабыз да. Жок. Ушу кичинекей нерселерди кылбайсыз дагы. Жок, ал нерселер эми болот да, биз эми жаңыдан болот. Жок, эми бизде бир эле жолу жолугушуу болду. Жок, башында эле болуш керек болчу. Бүгүн деле келатып, колуңду тийгизип койчу, мен ачып, мисалы 5 миң сом берип койсоңуз деп. Билек алып жолду эле.
Эми экөөнүкү окшошуп келатат. Тилек мырза да мындай кайталанып атат да, Тилек мырза. Дагы деле мына кыздын сезими бар, бирок сиз видеого ырга сонун иштеп атасыз. Видео менен ыр менен эле толуктай албайт экенбиз да кыздын көңүлүнчү. Ошол убакта көңүл буруңуз аз болуп атат мурдагыдай элечи. Анан катаңызды дагы деле кайталап атканга баратасыз да ошол кадамгачы. Келиңиз эми кичине мындай көңүлдү, вниманияны көбүрөөк бергенге аракет кылалы. Эми аял заты табият ошондой да, вниманияны көбүрөөк жакшы көрөт да. Ал кимден жакшы көрөт? Ал жаман көргөн адамдан каалабайт, вниманияны жакшы көргөн адамдан каалайт да. Ана мен ойлоп атам, мамиле жакшы, бирок Тилек мырза баягы мурдагыдай кайталабай, мындай жигиттик сапатыңызды көргөзүңүзчү көбүрөөк. Жакында конкурс болот экен баягы. Мыкты мугалим деген ошонусу бүткөндөн кийин көп көңүл бөлүп баштайм дейсиз. Ал нерсени түшүнбөйт. Ал нерсени түшүнбөйт сиз. Ал түшүнүп атат бирок. Жок. Түшүнсө монтип айтпайт эле. Түшүнүп атасызбы сиз? Жок, качанга чейин түшүнөт. 2-3 күн түшүнөт. Анан кыз кишичи эрте менен ыйлайт, түштө күлөт, кечинде кайгырат. Точно. Кечкисин кайра аябай сага ыраазычылыгын билдирет. Кайра эрте менен башкача болот. Булар өзгөрүп турат. Бул түшүнөт дегенде эркек эмес да, бул түшүнүп жүрө бергидей. Ал ошол эле убакта түшүнөт. Андан кайра унутуп коет. Кайра эме ой жүгүртүүсү кыздардыкы башкача иштеп баштайт. Кайра бул мени сүйбөйт, бул мени жакшы көрбөйт, белек бербейт деп баштайт. Бул нерсени эске алабыз. Буюрса, мен деле оюмда бар бул нерсе. Сиз дагы эскерттиңиз. Албетте бул нерсенин буюрса алдыда болот. Ооба, ырыңыз, видеоңуз жакшы экен. Эми Бегайым айткандай, семчке болсо да алып барып чагып мындай. Шаарды булгой албетте. Болду окшойт, суроо. Ошол биздики тааныштыгыбыз уланып жатат. Буюрса дагы да уланат. 100% токтоп кала элек Санжар. Буюрса улана берсе жакшы нерсе болуп кетиши мүмкүн деген ойдобуз, Кудай буюрса. Ооба. Буюрса жакшы. Жакшы нерсе. нерсе. Мисалы көптөгөн кыздар айтат го, балдардычы, балдар чечкинсиз депчи. Бала эки жолдо чечкинсиз болушу мүмкүн да. Бир жолу бул бала эгерде кызды жакшы көрбөсө, бала эч кандай чечкиндүү мамиле кылбайт да, жакшы көрбөсө. Бирок сиз жакшы көрүп атасыз Нурзаданы. Ооба, албетте. Не, кечке ойлонуп. Ойлонуп анан. Жок, мен монтип атам да. Эмне болсо ачык эле айтпайсызчы деп. Жок, чындап жакшы көрүп атат Нурзада. Сиз уруштурайын деп калдыңыз. Жок, эми койтуңуз бир нерсе, койтуңуз. Жок, буга чейин айтышпадыбы? Экөө тең айтты, мындай сүйүп калдык дегенден алыспыз, бирок алгачкы сезимдер пайда болуп атат. Биз эми Тилек билекти, мен Тилек жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Тилек мурдагыдай эле болуп атат да, мен ошон үчүн айтам. Нурзада да ишенчип. Анан мисалы жигитте жигит же жашоосунда чечкини жок, же кызды сүйбөйт да. Ушул эки нерсе да. А сиз же жашооңузда чечкиңиз жок, же Нурзаданы сүйбөй, жакшы көрбөйсүз дегенде суроо. Жок, мен чечкиндүүмүн Канат мырза. Эки жакта тең эме кылып жүрөм. Анда чечкиндүү болсоңуз, анда жакшы көрдүңүз Нурзаданы. Кийинки чыгарылышка чейин Нурзаданы мындан да көрө көңүл бурушуңузду сурайбыз да. Албетте, буюрса. Довольный лицо менен келсин. Анан азыр эле чыгып. Кыз жигит эртерээк болгула, сүйүүгө айлансын, жашооңо, тойго айлансын, той кылгыла. Эмнени күтүп атасыңар? Ал тилек сизден бардыгы. Колчалар менен орун. Рахмат. Тилек балабыздай эле болуп калды го. Ооба деп кетет, оонун эчтеке менен баш оорубайт дегендей болбой. Ооба, бирок чындыгында көз тийбесин, сонун парасыздар. Анан сиз дагы Нурзада Тилектин балким каталары болсо, ошону жаап коюңуз, эми жашоодо идеальный адам болбойт экен да. Эми идеальный эки эле адам бар, бизде Адилет менен Мадина да. Итетегидей. Албетте мунун баары тамаша. Бардыгыбыздын тилегибиз, ниетибиз ушул жерге келгендердин баары эле эки-экиден болуп эле, жуп-жуп болуп эле тойлор болуп кетсе экен деген ниеттебиз. Кудай буюрса, ал күндөр дагы алыс эмес чыгар. Анткени Тилек мырзанын ырында дагы тойду элестеткен жакшы саптар бар экен. Ырыңызга ишенип турабы, кийинкисинде кыймыл аракетиңизге ишенебиз. Чында эле сезим болбосо, чыгармачыл адам катары айтып коеюн, эч кандай мындай жаралбайт, саптар дагы түшпөйт барак бетине, андыктан кийинкисине жакшы жөнөтөбүз. Эми биз болсо башка мырзаларга эле Гүлназ айым кечирет. Башка мырза ошол жакта Даниэль деле жакшы сабак болду окшойт, Даниэльге деле. Баягыда мен эфирде келбей калгам, анан
Турдалы менен Айнураны каршы эле болуптур го. Айнура айда аракет кылып тур го Турдалыга. Анан Турдалы мырзага дагы кеңешибиз ошол кичине эме мындай кандай десем жолугушууга чыга албай коюш. Жигиттик энергетиканы мындай көбүрөөк жандандырышыңыз керек экен да. Анткени сиз бул жака мамиле куруш үчүн келдиңиз да. Анан эмени ошол эле убакта гана бизде эми өкөнө сөзсүз көз тийбей эле койсун, өкөнө көз тийбесин. Баатыр мырза эмне болот, сырттан сүйүп калдыбы билбейм. Ойго чөмүлүп эле. Айдос эмне манас эле айтып отурубуз коосун. Бакыт мырза вообще жок болбоңуз сиз. Кайрадан жанданыңыз. Кайрадан. Болот мырзаны эми жакында билебиз да, кыялдарын, эмоция калдырганда кандай болуп каларын, Эми азыр болсо Канат мырза кечеги эфирде аябай чоң резонанс жараткан. Аябай көп ар түрлүү пикирлерди бир четинен айрым кыргыз мырзалары айымдары кызганса бул мырзабыз бир четинен ушунчалык сүйүнүп толкунданган түрдүү кырдуу суроолорду жараткан биздин жаңы талапкерибиз келген. Анда болсо Роуза менен Санжар жана биздин котормочу болуп жардам берип аткан Кулпунай айымыбызга да ыраазычылык билдирип баягы чакырып коелу кол чабуулар менен. Так, место. Кош келдиңиздер. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Микрофон. Саламатсызбы? Жакшы келдиңизби? Жакшыбы? Жакшы. Кыргызча түшүнүп баштаптыр Канат мырза. Санжар мырза дароо эле кыргызчаны үйрөткөн окшойт, Жакшы. Сиз деген Акчумал бала экен деп эдиңизби? Анан бул Санжар ачыгын айтканда мен ошол бир жаңы биздин бизнесибиз бар, ошол жакта управляющий болуп иштейт да, ал көлдө да. Анан ал жактан күнгө күйүп капкара болуп калат да, Санжарчы, азыр жумушка барсачы. Капкара болуп калса, таштап кетпейсизби? 산자르가 요즘에 이 MC랑 같이 비즈니스를 하고 있다, 이스쿨에서. 그래서 거기서 관리하는 사람으로 일하고 있는데 거기 이스쿨이 햇빛이가 너무 뜨거워가지고 얼굴이 까매질 수 있어. 그러면 얼굴이 까매지면 네가 버리고 갈 수 있어? Жок го. Баракелде. Таныштык кандай өттү? Айтып бериңизчи кененирээк. 어땠어요? 만나보니까 첫인상이? 화면보다 훨씬 더 너무 잘생겼고 그리고 엄청 다정하게 대해줬어요. Абдан мындай эркектик сапаты көп экен. Жана ошондой эле эфирден жана мен мындай сүрөттөн көргөм да дейт. Ошого караганда жанынан дагы красавчигирак экен дейт. Ишенсе болот бекен бул балага? 이 남자를 믿어도 되는지 믿어도 되는 남자나? 괜찮아. 아직은 잘 모르겠어요. азырынча билбейм дейт. Санжар, сизде кандай болуп атат? Сезимдер аябай толкундан учуп кеттиңиз. Кинонун ичине түшүп калгандай болуп атасызбы? Негизи кандай десем, башка улуттагы кыз менен сүйлөшүп көрбөптүрмүн. Ошондуктан мага аябай башында кыйын болду. Эмне деп сүйлөрүмдү билбей, кандай сүйлөшөм, эмне суроолорду берем, мындай ушундай эмелер болду. Анан уже эмне жагат экенин да билбейм, анан чайга чыкканда дагы уже эмне жагарымды билбей, уже газдан без газа ар кандай түрлүү алып анан ошонун кайсын жакта ошону ичет деп ошондой эме болуп анан бул жакта мага эң жакканы болсо мындай ар бир кичинекей майда нерселерге дагы кубанганды билет экен да. Бизде адамдар ошондойбуз го, мындай кичинекей мындай көп нерсеге кубана албайбыз да. Кача бир кичинекей нерсеге да мындай кубанганды, сүйүнгөндү, ар бир нерсени баалап, ар бир минутаны баалап ошол нерсеге кубанып, моментти кармаганды билет экен да. Мындай ал нерсенен дагы мындай ички дүйнөсү мындай таза көрүнөт экен. Анан
ою мындай жашоо болгон ою мындай түз анан мындай жаркын эме экен жакшы экен да. Ошонусун байкай алдым. Ошол анан чай жакшы болду бизде. Баракелде. Анан мурунку чыгарылышта ошол Роза айтып кеткен кыргыздын жигиттери ошо эмнеси менен жакты дегенде кыргыздын жигиттери мындай гүл беришет экен, гүл бергени менен айырмаланат экен депчи. Ошол нерсесин байкап мен да ошол гүлдү бүгүн ала келдим эле атайын. Ай баракелде. Санжар мырза, бизде талапкер кыз айтты эле да, аябай кыргыз мырза чоң гүл берет экен депчи. Биз эмне кичине гүл беребиз деп эле. Башталышы деп коелу. Аба анан жактыбы главный, жүрөккө жактыбы, жүрөккө. Жүрөккө жактыбы, жүрөккө. Жакшы, жакшы. Бул жөнөкөй эле гүл эмес, Бул жакта мен дагы ошол эле момент кандай гүл жагат экен да сурабай калып турмун. Анан ошого байланыштуу ошол 3 түр гүлдү кошкула дедим. Кайсы гүл жаганын билбей. Кыздар сен балдар гүл бергенде ушундай сүйүнсөңөр, талапкерлер гүл берсе алып, рахмат деп эле коюп койсоңор го. Анан ичинде записка бар. Корейче жазылган. Мен деле жакшы көрүнгөн кетти. 네가 읽어도 되고. 이 꽃들이 당신을 웃게 해주길 바라요. 우와. Ушул катта мындай жазылган экен. Бул гүлдөр сага жылмаюу гана алып келсин дейт. Санжар бат эле көңүлүн алып аласыңыз. Чын эле эмоциялар кинодогудай экен. Корейский фильмдерде ушундай реакция кылышат го. Сиз бизге кинодон эле келип калгандай сезилип атасыз. 영화에서 나온 것 같아. 당신이. 네. 영화 배우 같아. 청라크만. Ар бир нерсеге мындай көңүл бурган, мындай внимательный деп коет го. Ошондой сапат керек деп эсептейм. Ар бир нерсени байкап, кызга эмне жагат, эмне жакпай атат, ошол нерсени контролдоп, ошого жараша мамиле кылса, бул өтө жакшы туура мамиле болот деп ойлойм. Анткени кыз кандай нерсени каалайт, ошонун көңүлүнө карап, кеңешип, анан ошого жараша мамиле кылып турганда бул өтө жакшы нерсе деп ойлойм. Бул сыйлоо деп эсептейм мен. Мамилеңиздер уланышы кандай эми? Сизге кыйынчылык переводчик кыласызбы, эмне кыласыз же? Google переводчикте барбы бизде ошондой, кыргызча, корейче? Биз анда сүйлөштүк, кантип сүйлөшөбүз? Анткени мен англисче бир аз сүйлөйм, бирок оюмду туура жеткире албай калам да. Мени алып. Анан мисалы биз өзүнчө мамиледе мисалы жеке сүйлөшүү болуш керек да. Мисалы бир адамды кошуп, ошол адам аркылуу каалаган теманы сүйлөшө албайбыз дегендей. Анан бул жакта котормочу Кулпунай айтты. Жакшы туура которгон, аябай туура которгон эме бир приложение бар депчи. Бул өзү корей тилин билгендиктен ал туура которулушун билет экен да. Ошол нерсени көчүрүп алып, ал прям даана туура, маанисин дагы туура которуп берет. Ошол аркылуу сүйлөшсөңүздөр болот деп өзүнүн кеңешин айтып кетти. Бир долбоор боюнча контракт менен келди деп мурунку эфирде айтып кеттиңиздер. Сыр болбосо кандай долбоор, эмне иштер алып барып атасыздар ал компания менен? Бул Корей компаниясы дейт, ошондуктан кененирээк айта албайм дейт, анткени биздин компанияда мындай кенен айтууга мүмкүнчүлүк жок, кечирим сурайм дейт. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кош келипсиздер. Менин суроом мындай болот да, Санжар мырзагачы. Кудайым буйрса жакшы болуп кетсе бардыгы үйлөнөсүңөр да. Ошондо үйлөнгөндө эми өкүңөр бияка айтып атат 2 жума жетет депчи. Өкүңөр өздөштүрүп 2 ай өздөштүрүп алган. Ата энеңер, тууганыңар кандай болуп калат? Алар да ошону көчүрүп, ошого эме кылыш керекпи?
же кандай болуп калат ошо маселеси келин болуп келгенде? Ата энеңер каршы эмеспи, туугандарыңар каршы эмеспи, даярсыңарбы? Ошо жактан кыйналып калбайсыңбы деген суроо болуп атат да. Куда түшүп Кореяга барыш керек болот экен дегендей. Бизде негизи ата энем кандай десем мындай мен кайсыл улуттан алам, кайсыл жактан алам, негизи алардын эч кандай каршылыгы жок. Алар болсо ошол жеке өзүңө жакса, жана ошондой эле бизде просто апа ата кел чайыңызды ичиңиз эле чайын берип турган эле келин болсо, бизге ошол жетиштүү деп айтат да. Анан бизде болсо кыйынчылык жарала тургандай, мен мисалы аябай айылда жашап, анан экинчиден жандай салтка аябай тутунбайбыз. То есть аябай моундай салт болуш керек, мындай болуш керек депчи. Бизде болсо ошол шаарга келип, ошо шаарда өсүп, шаарда жашап калышкандыктан более мындай эркин эле жашоо, современный эле жашоо. Ошондуктан мисалы эгер ошондой боло турган болсо эч кандай кыйынчылык жаратпайт деген ойдомун. Сиздин тандооңузду колдошот, үй бүлөлүк эмеде дагы кыйынчылык жаралбайт деп ойлойм. 한 번 만났는데 결혼까지는 아직 생각이 안 들고 아직은 한 번밖에 안 만나서 사실 괜찮은 남잔지 판단할 수 있는 시간이 없어서 아직은 잘 모르겠다고. Биринчиден мен дейт, биринчи жолугушууга чайлашуудан кийин эле дароо эле эми будущем айтып атканын түшүнүп атам дейт. Бирок мен мага аябай убакыт керек. Үйлөнүү бул өтө маанилүү бир көйгөйлөрдүн бири дейт. Анткени кыз киши ата эне менен 20 жыл, 25 жыл жашаса, өмүрлүк жолдошу менен өмүр бою жашайт дейт. Ошондуктан келечекке туура кадам ташташ керек дейт. Ошондуктан мага дагы убакыт керек, анан кийинкини айта алам дейт. Бизде кийинки суроо мындай болсун дароо эле. Мисалы кандай, мисалы Санжар мырза кандай кылып внимание беришин каалайт экен? Мисалы ошол канткени романтик болуш керекпи же кандай көңүл буруш керек, кандай мамиле жагат экен өзүнө? 혹시 로자한테 산자리가 어떻게 해줬으면 좋겠어? 뭐 둘이서 궁금하고 만나고 있잖아. 데이트 앞으로 할 때 연애하기 전에 이런 거 해줬으면 좋고 이런 거 관심을 많이 해줬으면 좋고 좀 로맨틱이었으면 괜찮고 그런 것들. 저는 연애를 많이 해보진 않았지만 연애를 할 때 그 사람 그 자체가 중요하다고 생각해서 저를 위해서 뭔가 바뀌지 않았으면 좋겠고 그냥 진짜 그 사람 자체를 보여줬으면 자기 자신을 보여줬으면 좋겠다고. Мен үчүн бул убакытка чейин дагы мен мамиледе болуп көргөм. Канча жыл мурун көп болду дейт, бирок азыркы учурда мен Санжар тараптан эмнени баалайм? Эч кандай мага эки жүздүүлүк кылбай, болгондой, өзү кандай адам болсо ошондой болсо эле мага ошол жетет дейт. Анда биз сиздерге бакыт каалайбыз. Ооба. Мүмкүнчүлүк беребиз экөөңүздөргө. Убакыт бар. Убактыңыздарды бөлүп чайга чыгышыңыздар керек. Жолугуп видео тартыш керек. Видео? Анан акчаны сиз төлөшүңүз керек. Тамаша деп. Тамаша деп коюңуз. Тамаша. Кыргыздын жигиттери өздөрү төлөйт. Бүт барын. Сандар учуп кайт го. Анда кол чабуулар менен орнуктан орун алып бериңиз. Албетте ушундай дагы жагымдуу кол чабуулар менен биз бул жака талапкер Анар айымды чакырабыз. Анар айым талапкер. Hoş geldiniz.
келиңиз. Оруктан отурелик. Жаңы талапкер десем, Ооба. биздин Анарычка го. Бизди алдап кеткен Анара го. Жүрүп жок болуп кеткен Анара кайрадан бактысын тапканга келди Анара. Кайрадан биздин студияда Анара. Кайрадан качып кетпейби Анара? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Сагындыңызбы бизди? Аябай сагындым. Саламатсызбы Канат мырза? Сагынганда келип, чарчаганда кетиптүү эле. Канат мырза, саламатсыздар катышуучулар. Мен таанысаңыздар керек, же башынан тааныштырып кетейинби? Тааныштырабыз. Тааныбагандар үчүн. Менин атым Анара, Жалал Абад облусунан Нокен районунан болом. 21 жаштамын. Ошто окуйм. Онлайн. Азыр Оштого жашайсыз, э? Жок, Бишкекте. Бишкекте. 1,5 жылдан. 3 сезондун катышуучусу биздики. Анан 3 сезондун катышуучусу кимге келди деп ойлойсуздар? Кел. Саламатсыздарбы? Мен ойлоп атам Турдалыга келди го деп. Рахмат. Мен айтайын. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы сулуу. Мен ойлоп кетем, инаңда Ванганы бир көзүн жеп алганмын депчи. Буга чейин билесиздерби, жаныма Нурал Нурал деп коем, Нурлан. Мен жаныма отургандардын баарына эле талапкер, анан талапчы кыз келип атпайбы? Анан буга чейин ошо Нурлан отурган, мен ойлоп атам Нурланга келди деп. Канча жаштасыз? 21 жашта. Сиз 21десизби? Жок, всё равно к нему, мне кажется. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз, Анарайым. Кош келдим. Мен ойлоп атам Турдалыга келди го деп. Рахмат. Бегайымга рахмат. Мен сүйүнүп калдым, бирок мен ойлоп атам Турдалыга келди деп. Саламатсызбы Анарайым, сизге суроо берип кетсем болобу? Ошол мырзанын кайсы сапаттарын баалап келдиңиз? Ал мырза. Ал мырза. Чечкиндүү. 100 кыз болсо 80-inin кыялындагы. Жош. Жылдыздуу. Мен ойлоп атам Баатыр мырзага келди. Баатыр мырзага. Биз да ойлоп атабыз Баатыр. Эмнеге Баатыр мырзага? Баатыр мырзага. Жош деп айтып кеткениңизде мен Баатыр мырзаны ойлодум. Анда божомолдоруңуздар жыйынтылган болсо, укпайлыбы, кимге келдиңиз? Мен келген мырза. Нурлан мырза. Нурлан мырза, эмнеге капабыз? Башыңызды ылдый салдыңыз го? Негизи күтүлбөгөн нерсе болду. Жашоодо ушундай экен. Деле ыйлайбыз. 3-сезондо ооба чогуу отурганбыз, Анара болуп. Негизи жакшы сүйлөшчүбүз. Эмнеге 3-сезондо сүйлөшүп кеткен жоксуңар? Мен может анда Анаранын сезимдери ачылбаса керек да, азыр ачылбаса керек да. Тынч элесиңерби сыртта? Ооба. Чындап эле таң калыштуу да, 3-сезондо катышуучу болуп отурдуңуздар. Анан сиз эмне үчүн сезим ачылды же сиз хайп үчүн эле келдиңиз окшойт, Анарайым, айтып коесузбу? Сиздер деле хайп үчүн отурбайсыздарбы? Биз бул жака келгениң өзү хайп болуп атпайбы? Хайп кармайм. Жок, хайп үчүн да болсун, бирок сезим үчүн да барбы мындай? Сезим үчүн. Эми 3-сезондо. Бир гана хайп үчүнбү же мындай? Эми 3-сезондо отурдук, бирок бири-бирибизге мындай неме кылган жокпуз да, мындай. Ошондо сизде азыр сезим ачылып атабы? Бирөөңүздөр суроо берсеңиздер. Сиздерде Бирден суроо берсеңиздер дейт. Мен суроо берип кетейин анда. Сиздерде мындай, Нурлан мырза. Сиздерде Анар экөөңүздөрдө жазышуу, перепискалар, жолугушуулар ушундайлар болуп аттыбы? 3-сезондон бери эмнеге туруп эле Анара сизге талапкер болуп келип калды? Сиз мындай көңүлүн алдыңызбы бирдеме кылып? Эмнеге мындай болуп атат? Чын айтайынбы, Санжар? Жазышкан эмеспиз. Жолугушкан да эмеспиз. Просто 3-сезондо негизи Анар экөөбүз мындай жакшы сүйлөшүп жүрчүбүз негизи. Анан өзүм күтпөй калдым негизи. Менде суроо бар, Анара сизге 3-сезондо хайп үчүн, 4-сезон сүйүү үчүн да. Суроо мындай. Ошондо Нурланга канча талапкер келди, Нурлан канча эмеге чыкты, чай ичүүгө ошол кыздардан мен татыктуу деп чечим чыгардыңыз да. Башка кыздарга караганда. Ооба. Бул канча ойлондуңуз ошого? Канча ойлондуңар?
Канча ойлондуңар? 3-сезондон бери, бүткөндөн бери. Микрофонго. 3-сезон бүткөндөн бери. Рахмат. Нурлан мырза, сиз айтыңызчы, сиз чечесиз го баарын. Мен бир четинен абдан ыраазы болуп атам Анарага. Ушундай кадам таштап келип атканына. Ошол эч нерседей болбойм башка. Ар жагын убакыт көрсөтөт. Өзү сизге Анара мындай кичине мындай ойлодуңуз беле, ошо Анара менен кыз жигит болуп сүйлөшсөмбү деп 3-сезонда? 3-сезонда чынын айтсам, Анара айым катары, кыз катары жакшы. Анан аябай сезимдер ачылып, ал нерсени ойлонбоп турмун, бирок жакшы сүйлөшчүбүз. Ошол может ошондон улам Анаранын дагы может сезимдери ачылдыбы, эми адамда ар кандай момент келет да. Түшүнүп атам. Туура. Анара аябай ачылып кетсиң, кош келипсиң. Бирок мен да таң калдым Нурлан мырзага келгениничи. Менде бир суроо да. Нурлан мырза Мунарбек менен аябай жакшы сүйлөшөт. Ошондо жанагы эки достун ортосунда кыз болуп калып атасың да. Эми кандай айтсам? Нурлан мырза, сизге бир суроо да. Сиз мен Наргиза ушул жактан үйлөнүп кетсем, бактын таап кетсем, чогуу менен ата-энем менен чогуу жашаган мындай чыныгы күйөөгө тием деген жакшы бир кыз, турмушка чыккан кыз издейм деп аябай айтасыз го. Анарага ишенесизби ушул сизге чындап келгенине? Наргиза, сен аябай эле жарга такайсың го адамды. Жок, эми азыр Наргизаны сурасаңчы бир. Наргиза мындай да жашоодо, эми сен билбейм, ар бир адамдын өзүнө аргандай. Мен Анара турмушка чыга турган эле кыз болуш керек. Мен деле ойлойм. Эми бул деле жакшы ниет менен келип атат да. Ошол айтмакчы, мен жашоомдо өзүмдүн теңин издеп жүргөн кезим. Анаранын да кадамдарын сыйлап отурам. Дагы сүйлөшүп көрүшүм керек. Анткени Анара менен айтып атпайм, 3-сезондо жакындан отуруп сүйлөшүп көрбөп турбуз да. Студиядан жакшы сүйлөшчүбүз, тарап кетчүбүз. Ушундай нерсе болгон да. Өз алдынча жолугушуу. Өз алдынча жолугуп, мындай билбейт экенмин да. Анан адамды билиш керек. Орусча айтканда мындай сырттан састаран деп, сырттан карап чече берген болбойт го деп ойлойм да. Ошо. Кош келдиңиз, Анарайым. Эгер чындап эле турмушка чыга турган даяр болсоңуз, чын жүрөктөн келе турган болсоңуз, Нурланбекке бир жуманын ичинде той кылам десе, даярсызбы негизи? Эчтеке карабай туруп, эгер чын жүрөктөн боло турган болсо. Сиз өзүңүз ошого даярсызбы? Мен даярмын. Мен сизге берип атпаймынбы? Мен ошон үстүнөн иштеп атам. Мен даярмын. Бир жуманын той ичинде. кылсын, ооба, даярмын. Ал жагын көрөбүз. Нурланбек уктуңуз, Сүйлөшүп көрөлү эми. Бир нерсе айтып кетсем болобу, я? Анара айымды байкап отурабыз, жантамер, могул жерде катышуучулар барыңар байкап атсаңар керек. Эмнеге мындай агрессивно жооп берип атасызбы? Же согушка келген сыяктуу кабыл алып атасызбы? Барыңар эле байкап атасыздар ошондойду. Мындай. Силер жакшы суроо берип атпайсыздарбы? Суроолор бул адам эмоциясын билдирип атат, силер агрессия калтырган суроолор. Жооп берип кетейинчи. Дагы бир суроо. Сиз Мунарбек менен аябай жакшы сүйлөшөсүз го? Азыркыга чейин достугуңар үзүлбөсүн, албетте. Жакшы сырдашасыз, анан бул Мунарбек эми сизге как дос катары сырдашып, баягы Анаранын кылыктарын, баягы жакшы жаман сапаттары менен бөлүштү да турабы? Айтчы да. Чынын айтсам, Анара жөнүндө экөөбүз сүйлөшпөйбүз. Биз жумуш жөнүндө же бир жумуш жөнүндө жолугабыз да. Дос эмес, коллега катары. Коллега катары байлашабыз. Анан Анараны чечип алып, ал жакта отуруп алып биз сүйлөшпөп турбуз, чынын айтсам. Эми Анара Мунарбек менен сүйлөштү эле деп Нурлан мырза айтпаса керек. Жок, Мунарбек айтты эле дейм да, ошонучу. Ошо айткан эмес, иш аркылуу коллега катары жолукчубуз дейм. Жок, коллега, мен Мунарбек экөөңөр достугуңарда айтып атам. Сыр катары сизге Анаранын бир-эки немелерин айткан эмес беле, кылыктарын депчи. Мен ошону айтып атпайм, биз Анара жөнүндө сүйлөшкөн эмеспиз деп. Коюңуз. Жок, Наргиза, биз Мунар экөөбүз бир тип анан ажырашып кеткендей эле жарга такып атасың да азыр мунчу. Билбейм, экөөңөр ишенбейт. Даже маякта жүргөнсүңөр депчи. Ишенбейт го дейм. Просто мына Нурлан мырза мындай да, убакыт өтө берет да. Анан сизге дагы мындай конкретно жана суроо берсем, Анараны байкаш керек, миниш керек. Сиз кандай мындай 3 сезон, то есть 3-сезондо кечке билесиз да кандай кыз экенин, өзүңүздүн жубайыңыз катары анда элестете аласызбы? Сага Наргиза кайрат дагы бир жолу кайталап атам. Наргиза менен мен студияда гана сүйлөшүп жакшы сүйлөшчүбүз. Жолугуп мындай
укмай тиги Анара мененчи анан жакынан отуруп көрдүңүзбү, сиз даже көрбөптүрмүн. адашып атасыз. Аттыгызданчы сиз өзүңүзгө не уверен болуп сүйлөп атасыз да. Эми ошол Наргиза кандай түшүнбөйсүң? Мен сага 15 жыл айтам. Кылган кыйкам издеп атасыңар. Ат алмаштырып айта алмайбы бар, ошону эскертип коелу, Силердин атыңарды алмаштырып алышы мүмкүн. Дагы тарынбагыла. О, жаңылып турабыз. Шайырбек. Анара, кош келиң. Бул жерден баягы баарыбыз бир көргөн бир көз караш менен айтып атпайбыз. Мурунку сезондон баягы сезимиңер ачылбай калды, эми сезондон ачылып кетти депчи. Баягы жүрөк өмүр жүрбөйт деп коет эмеспи? Мына мен деле келип издеп, Кудай буйрса тапкан турам да. Мүмкүн эмнеге жок? Убакыт өтүп, может сезим ачылып же баягы симпатия болгондур. Анаранын деле баягы көп баягы бул жерде көптөп кетип атканын байкап атам да. Ниети түзөлө келди деп ойлойм мен. Менде суроо. Жакшы ниет жарымырыз. Туура айтасыңар. Молодцы. Менде суроо болду экөөңөргө тең болот. Үчүңүз 3-сезондо бириңерди байкап жүрүпсүңөр. Ошо байкоодо эмне искра жанды? Кайсыдан искра жанып, ошо эмне болду? Эмнени байкадыңар бириңерден? Ошону айтып кетесиңер талдыктап. Эмне себеп болду? Ошо. Жакшы эле сүйлөшчүбүз. Катышчы катары бирибиз менен сүйлөшөбүз, ошондой катары эле сүйлөшүп жүрдүк. Жок, жооп албай калгам. Мисалы, Асель менен сүйлөшкөндө эмнесин жактырдым, мен так айтып берем. Силер мисалы ошондо айтып бере аласыңар деп атам да, мисалычы. Сиз мисалы Анарада айым. Бакыт айтып атпаймынбы? Биз катышчы катары эле жакшы сүйлөшчүбүз. Ошол искра болгон биз. Жок, жана силер өзүңөр айтпадыңарбы? Кичине сезимдерибиз ачылып кеткен окшойт, аябай сүйлөшчүбүз дейт. Анан кичине мындай ошондо деле адам менен сүйлөшүп атканда бир какой-то бир нерсесин байкап каласың. Ошол нерсе барбы дейт. Бул жакшы эле суроо болуп атпайбы? Ар бир берген суроону сыйлайбыз. Мен жооп берип кетейинчи. Биз 3-сезон бүткөндөн кийин 3-сезон ынтымактуубуз, биримдиктүү адамдарданбыз да. Анан чогулуп олтурабыз, бир жактарга барабыз. Ошондо мен Нурлан байкени ошолордо мындай байкап жүрдүм. Эми жетти окшойт, Жок, жөн Сиз эле. адамдан эмнени байкайсыз мисалы үчүн? Анара. Мындай ичинде жылуу сезим болот да, туурабы? Анара, эмоция калдырбай, жөн эле жакшынакай эле суроо дал. Бул жакта саламатсыңарбы? Кош келипсиңер, Анарайым. Анан агрессияны бир аз азыраак кылып, 3-сезон катышуучулары, 4-сезон катышуучулары деп бөлүүнүн кереги жок деп ойлойм. Жок, ал жерде бул жерде элеңиз. Ал жерде только 3-сезон болуп отурганбыз да, ошондо айтайын деп. Жок, азыр бул жакта Бакыт деле туура эле суроо берип атат. Анан суроосун буну ар бир эфирден өзүнүн Канат мырза айткандай, Гүлназ эже айткандай сөзүбүз дагы ойлоп сүйлөөлү дейли. Анан агрессия деп айтканда Турдал мырза азыр баардыгыбыз эмоцияга алдырабыз. Это нормально, бирок анын дагы чеги болот, Анан менин суроом Анарайым сизге. Бул 4-сезон башталганына уже 2-нчи ай болуп атат да. Анан Нурлан мырзага буга чейин талапкерлер келип кетти. Сизде кандай чечим, эми азыр келишиңизге сизге эмне түрткү болду? Башында 4-сезон башталганына уже 2 ай болду да. Эгерде 3-сезонду жактырган болсоңуз, азыр келишиңизге эмне түрткү болду сизге? Не в начале, азыр деген. Жакындан таанышып көрөйүн деп, жакындан сүйлөшүп, мен адамымбы деп. Симпатия болду, могул жактан түрттү. Мынтип. Мындай кылалы. Анара, сизге да терең ырахсыздык билдиребиз. Эми бизде көп катышуучуларды ишенбестик болот да. Демек, сиз канчалык деңгээлде чындап келгениңизди кийинки эфирге чейин ишендирип кетесиз деп ишенебиз. Андыктан Нурлан мырза, сиздин жообуңуз болсун. Келиңиз. Албетте, кыз киши сыйлап келип атат. Анара менен чайга чыгып дагы жакындан сүйлөшүп, буюрса. Кол чабуулар менен. Анда бул чай сизге сөз түрдө ичип коюңуз биздин атыбыздан. Жана ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, биз талапкер болуп келген Анара менен катышуучу Нурлан мырзага да мүмкүнчүлүк берип, бир жума убакыт беребиз. Келиңиздер, эфирден сырткары узатып коебуз сиздерди. Могул жагым түрттү дейт. Чындап эле ошентип түртөт да, сезим кааласа. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыдагы сааттар бою сиздер менен биргеликте ар кандай эмоция чулганган кызыктуу эфирдин алкагында бирге болдук. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштарда кандай жаңылыктар болот? Ушул мамилелер дагы уланабы? Кандай дагы талапкерлер келет экенин биз сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз сөзсүз түрдө сиздер менен
бардығын реалити қылып чағылдырып иштеп кызматыбызды кылып келебиз. Жана ошондой эле НТС телеканалында жалпы биздин оператор мырзаларга бир катуураак кол чаап коелучу. Биздин главный режиссер Азамат мырзага, главный редактор Элнур айымга кол чаап коелу. Жана ошондой эле бизге кол чаап коюңуздар дейли. Мына ушундай жоон команда менен сиздер менен биргеликте сиздердин көз алдыңыздарча мындан ары дагы дал ушундай жуптарды табыштыруу максатта аракетибизди кыла беребиз деген ниеттебиз. Мен кесиптешим Гүлназ Синек кызы болду, жана ошондой эле мен сиздер менен мен Канат мырза болду. Биз да аябай толкунданып атабыз, чындап. Жакынкы арада балким апрель ичи, май ичи той көп болчудай болуп атат, Буюрса Кудай насип. Той жуттанып атат десек болот көрүүчүлөр. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кайрадан кийинки жаркыраган эфирлерде амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биз жолуктук.